кыргыз элине кызмат кылыш үчүн сөзсүз министр болуш милдет эмес. Жеке ишкер деле эле бул жактан бир жактан приватташтырып анан байыган же элди алдап байыган бир адам да деп. Министрлик кызматка 2 жолу барып турсуз, ошондон пайдаланып аябай жакшы жерди алып алыптырсыз деп чогулуп алып президентке кайрылуу кылышкан. Бул айыл чарба министри кетиш керек кызматтан. Министрлик да бүттү да министрлик. Мен шак жабаман. Кайсы профессияга окуса ошол кесибинде мыкты иш алып барыш үчүн бул билимдүү болуш керек. Сиз үчүн эмне байлык? Бул үй бүлөлүк бизнестин ийгиликтүү моделинин бири. Сиз кишилерди эмес, малды деле дисциплинага үйрөтүп кайткансыз. Только эми уят кылып жыгылып калбагам. Койлорубузду браковать этип туруп сатканбыз. 70%. Жөнөл үйдө отуруп эле аракет кылып атам десең андан эч нерсе чыкпайт, иштеш керек. Ошол эле малда бардык адамдарга жага албайт экенсиң да. Акча бар, бирок асыл тукум мал жок. Достор, саламатсыздарбы? Сиздер менен назарыңыздарда подкаст на поле жана сиздердин агроном Бактыгүл. Бүгүн биз көптөн күткөн жерге келдик. Бул шляпалардан деле көрүп турсаңыз керек, биз Америкада эмеспиз, Техаста эмеспиз, биз деген Кыргызстандын Ысык көл областынын Ак Суу районунун Тепке айылындабыз. Өзүңүздөр деле билип жатсаңыз керек, Кыргызстанда эң алдыңкы болгон Рейна Кенч фермасына келдик. Бул жакта да көптөгөн багыттар бар. Эми сиздерди бүгүнкү биздин каарманыбыз менен тааныштырабыз. Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович. Саламатсызбы, Аскарбек Сапарбекович? Саламат, Бактыгүл. Мен абдан өзүм толкунданып жатам, кубанып жатам. Анткени сиздин жетекчилигиңизде дагы мен иш алып барып калдым. Жашоодогу принциптериңизди, иштеген ишиңизди дагы көрдүм. Бул фермага мен негизи 11 жыл мурун биринчи жолу келиптермин. Биринчи ирет келгенде көрүп аябай суктанып караган болчумун. Кыргызстанда да ушундай чарба барбы деген мындай ой кеткен да менде. Анан негизи сиз госслужбада дагы иштеп келдиңиз, кызмат көрсөттүңүз. Бул жакта дагы өзүңүздүн мындай жыйынтыктарыңызды көрсөтүп келатасыз. Анан кыскача айтып берсеңиз, Рейна Кенч кантип башталды эле? Сиз ошол совхоздон баштаган убагыңыздан азыр министрликке чейин жеттиңиз. Бул эми сиздин пигиңизби же андан ары дагы эмнелерди, кандай жетишкендиктерге барса болот, аны сүйлөшүп кетебиз. Бирок азырынча кыскача тарыхчаны айтып берсеңиз. Биздин чарба быйыл өзүнүн 30 жылдыгын белгилейт. Мына 30 жыл ичинде көп өзгөрүүлөр болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Рейна Кенч чарбасы дээрлик бир тамчы суусу жок. Бир бак, бир бадал жок жерде башталган. Эски Союз убагынан калган, талкаланган кой базды сатып алганбыз. Анан ошондон баштап ошол үй бүлөлүк бизнес катары аракет кылып ушул бүгүнкү деңгээлге жеткиздик. Мына бүгүн биздин Рейна Кенч чарбабыз көп тармактуу, көп багыттуу бизнести алып барат. Анын ичинде негизи агротуризм эсепке албаганда биз ошол жалаң эле ушул мал чарбасы, дыйканчылык менен алектенип келебиз. Ошол эле убакта биздин Кыргызстандагы дыйкандар, фермерлер окуп билим алганга, теориялык жана практикалык тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк болгон ошол фермерлер мектеби бар бул жерде. Биз Кыргызстандын булуң бурчтарынан ушул жерге фермерлерди чакырып алып келип, ушул жерден профессионалдуулугу абдан жогору болгон агайлардын окутуусуна шарт түзүп беребиз. Мына ошол багытта көп иштер жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө бизде дыйканчылыкта үйрөнчүлүк жана товардык дыйканчылык бар. Мал чарбасында дагы товардык жана асыл тукум чарбаларыбыз бар. Негизи Кыргызстанда өстүрүлгөн көпчүлүк малдарды биз ошол жерде өстүрөбүз. Бул жакта эми сиз дагы мурун айтып калчу элеңиз, мындайча айтканда бир өлкөнүн агрардык тармагынын баардык багыттары бар депчи. Анан ошону баштаганда, мисалы сиз туура айттыңыз, эң биринчи билим да, профессионалдуулук, ошону деген билиш керек. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз кандай? Кантип агрардык фермага кызыгып калгансыз? Мен өз айыл жеринде төрөлгөм, ушул Ак Суу районунда эле, Саргамыш тиги Каракол айылында, мына кошуна айылда төрөлгөм. Негизи айыл чарбасынан алыстап кеткен жокмун өзү.
мектепте окуп жүргөндө эле ушу сугатчы болуп, курманда иштеп, курулушта иштеп, кой кыркында иштеп, малды губкага салганда ошолордун баардыгын башымдан өткөзүп, анан чоңоюп айыл чарба институтуна агрономия факультетине тапшырып, анан окумуштуу агроном мелиоратор деген кесип алып чыккам. Андан тышкары ошол ветеринардык кесипке да ээ болгом. Мына ошол айыл чарбасында ушул багыттарды иш алып барып келемин мен. Анан эми биздин Рейна Кенч чарбабыз бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын айыл чарбасынын кичинекей модели деп айтсам болот. Мен ушу министр болуп иштеп атканда дагы айтчумун. Биринчи жолу, алгачкы жолу ошол министр кызматка келгенде 12-жылы. Ошол жерден мен дыйкандарга айыл чарба багытында алектенгендердин баарын айтчу элем да. Айыл чарбасын ушундай жүргүзүш керек, мындай жүргүзүш керек деп. Анан эми ал жерде баягы теориялык гана мүмкүнчүлүк бар да айтканга. Анан эми ошол кызматтан кеткенден кийин анан бул жерге келгенде мен ошол айткан сөздөрүмдүн баардыгын практика жүзүндө дагы дыйкандарга көрсөткүм келген да. Анан эми ошол убакта эле пайда болду, жакшы болуп, жакшы деңгээлде иштеп аткан чарба эле. Анан ошол жерде Кыргызстандын айыл чарбасынын кичинекей модели эмнеден түзүлөт? Дыйканчылыкта үйрөнчүлүктөн баштап кайра иштетүүгө чейин, аны тоойт катары малга пайдаланууга чейин, же болбосо кайра иштетүүгө. Ал эми мал чарбасында болсо малдын асылдандыруу, то есть биринчиден малды ошол уруктандыруудан баштап, анан даяр мал чарба продукциясын магазинге, баягы кардарларга бергенге, сатканга чейинки ушул жолду толугу менен жасаганга аракет кылдык. Мына бул ошол бүгүнкү күндө биздин турмушка ашырган иштерибиз айыл чарбасындагы. Эсимде 12-жылы кызматтан кетип атканда пресс-конференция болуп калды. Анан ошол жерде журналисттердин бирөө суроо берди да: "Урматтуу Аскар Сапарбекович, сиз эми министрлик кызматтан кеткенден кийин эмне иш кыласыз?" деп. Ошондо жооп берген сөзүм бар эле: кыргыз элине кызмат кылыш үчүн сөзсүз министр болуш милдет эмес. Мен өзүм башка багыттарда дагы ошол элиме абдан чоң кызмат кылганга аракет кылам деп. Мына ошол 12-жылдан 21-жылга чейин ушул айыл чарбасында өзүбүздүн чарбада, ал ортодо ошол көп иштерди аткардык. Мына мен ушул айткан сөзүмдү турмушка ашырып келатам деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө Рейна Кенч дыйкан чарбасы көп багыттуу, көп тармактуу, абдан активдүү өнүгүп аткан жакшы алдыңкы чарбалардан деп эсептейм. Сиз ошол кезде агроном окуу жайын бүтүргөндөн кийин анда эски модельде болчу да, советтик модельде, советтик доорундагы баары колхоздор, совхоздор баары бирдей болчу. Анан биз мисалы мен азыркы күндө деле Кыргызстанда мындай модельдеги чарба жок деп толугу менен айта алам. Анан биз мындай фермаларды, чарбаларды ошо Американын кинолорунан эле көрчүбүз да. Анан сиз ушундай чарба түзгөнгө кайсыл жактан мындай вдохновение алдыңыз, орусча айтканда? Негизи ушул чарбанын бүгүнкү акыбалга жетиши менин келинчегим Аида Жаныбекованын эмгеги абдан чоң. Себеби мен ошол дээрлик мамлекеттик кызматтан кетпей иштеп келаттым да, институту бүтүп келгенден бери эле. Институт бүткөндө ушул чарбада мирап болуп иштедим, анан агроном болдум, семеновод болдум, анан гидротехник болдум. То есть баардык баскычтарды басып, анан баардык тармактарында иш кылып келип, профессионалдуулугум жогорулап, анан ошол айыл чарба министрлигине жетекчилик кызматка бардым. Мен эми айтып коюшум керек, ал жерге мындай жөн эле барып калган жокпуз да. Ошол жерде абдан чоң багаж, теориялык жана практикалык чоң багаж менен барып анан кызмат кылдык. Канчалык деңгээлде биз элге пайдалуу боло алдык, аны эл баалап өздөрү билет. 2 жолу министр болуп иштегенде. Бирок айтып койгум келет, ошол жердин ушу бүгүнкү күндөгү Рейна Кенч чарбасынын бүгүнкү акыбалда болушу, бүгүнкү жетишкендиктерге жетиши көбүн эсе мен ушу колуктумдун эмгеги. Ошол кишинин өзүнүн көз карашы, ошол кишинин демилгеси, анан ошол кишинин мага колдоосунун негизиндеги баягы аялы менен күйөөсүнүн бир багыттуу эриш аркак алып барган ишинин жыйынтыгы деп айтсам болот биздин чарбанын. Бир миллиардерден сураптыр да, кантип сиз ушул деңгээлге жеттиңиз баарын деген нолдон баштаптырсыз десе айтыптыр да.
Менин келинчегим дайыма менден бир нерсе талап кылган үчүн айла жок иштегенге туура келди деп. Биздин үй бүлөдө ушундай. Сизде да ошондой болсо экен. Айда сөзсүз өзү мындай креативдүү келечекти ойлой билген, көп нерсеге көзү жеткен адам. Анан эле ал дайыма эле бир жакшы идеяларды айтат, кел могуну жасайлы деп. Анан ошол колуктуңа жакшы көрүнөм деп атып эле ушулардын баарын жасайм деп атып, ушу турмушка ушул деңгээлге жеттик да. Азыр мисалы үчүн ошол ар бир сиздин чарбаңызга токтоло кетели. Кантип ал идея келген? Биринчи кайсынан баштайлы? Рейна Кенч бул биринчи племенное хозяйство животноводство, асыл тукум мал чарбачылык менен иштеп баштадыңызбы? Бул чарба 1995-жылы башталган. Тарыхы ошол күндөн баштап жазылат да. Ал убакта ошол Кыргызстандын айыл чарбасында баягы Талгырбековдун реформасы деген ат менен башталган реформада биздин чарба дагы ошол пионерлерден болуп, биз Жыр Алаң совхозу реформа кылганбыз. Ошондо ошол мамлекеттен ажыратуу, дыйкан чарбаларды түзүп, элдерге үлүштөрүн бөлүп берүү боюнча комиссиянын төрагасы болгом мен. Анан ошол жерде элдерге баарын бөлүп бергенден кийин ушул жерде бир 8 объекти калып калган да. Анын ичинде ошо биздин ушул ал убактагы кой короо, кой баз калып калган. Тез аранын ичинде эле ал жерде баягы ээси табылбаган баздар, баягы саан, курттар калып калган да. Анан эми ошолорду тез арада эле талкаланып баштаган. Анан эми жетекчилер менен кезигип сүйлөшүп, биз өзүбүздүн чарбанын жетекчилери, эртеңки күндө ушунун залакасы бизге тийип жүрбөсү, ушул жерлерди алалы, алып, анан канчалык деңгээлде иштете алабыз көрөлү, бирок мамлекетке акчасын төлөп берип алалы деп ушундай демилге кылган мен. Анан эң алыскы, эч ким кызыктырбаган, эч ким алгысы келбеген ушул жерде бир бузулган баз бар эле да, кой короо. Ал убакта уже бузулуп калган аябай. Анан мен айттым, мен төрага катары мен ушуну алайын, анан калганын силер ар кимиңер өзү ылайыктуу болуп алыла деп. Ошентип анан ушул баз бизге тийген. Мындай болоорун деле эч ким ойлогон эмеспиз. Биякты ушунчалык деңгээлде аракет кылабыз деп ойлогон эмеспиз. Айда өзү мугалим, мектепте ийгиликтүү жакшы иштеп аткан мугалим эле. Мен болсо ал убакта ошол чарбачылыкка жетекчилик кылып иштеп жүргөн кезим. Анан мындай көп деле ойлогон эмеспиз, бирок Кудайдын буйругу ушул экен, ушул жерге келип, анан биз ушул жерде өнүктүрөбүз деп, Алла Тааланын буйругу болсо керек деп ойлойм. Ушул жерде каараган чөлдө эч нерсеси жок, суусу жок, эч нерсеси жоктон анан бүгүнкү күндө гүлдөгөн жаштыл оазиске айлантып койгонубуз ошол менен башталган да. Негизги багыт ал убакта эми ошол жерлерди алып эле анан же техника жок, ал убакта же мындай бир малың деле жок. Анан чарба берген үрөндөрдү сээп ушинтип баштаганбыз. Анан 1 сом тапсак 1 сом салып, 2 сом тапсак 2 сом да ошол жака салып, ал убакта мындай кредит алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү болчу. Же кредит ала албайбыз. Анан жанагы ломбард дегендер пайда болгон, ошондо абдан чоң үстөк пайыз менен ошолорго да кайрылып, алардан ушул көп багыттуу аракеттерди кылып атып, мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, бул үй бүлөлүк бизнестин ийгиликтүү моделинин бири да. Арашан койлорунун мындай катталышында сиздин эмгегиңиз чоң дейт. Ошол жөнүндө бир аз кыскача айта кетсеңиз. Арашан койлору порода катары. Бул элдик селекциядан келген да. Эч ким ага автор боло албайт. Мен Арашанды чыгардым деп эч ким айта албайт. Себеби бул акыркы 50 жылдын жыйынтыгы. Кыргызстандын ошол баягы кисер койлорду жактырып, кыргыздын куйруктуу койлорун жактырып, тажиктин кисерлер койлорун, афгандын кисер койлорун жактырып келип, анан ошондон чоң иштерди алып барып жүрүп, анан чыккан селекциянын жыйынтыгы. Бирок порода катары анын катталышында мен эми толук кандуу айта алсам болот, ошол менин эмгегим абдан чоң. Себеби Арашан породасындагы ошол койлор Кыргызстан, Казакстанда аябай өнүгүп талаш боло баштаган да. Анан ошентип ошол мен 3 февраль 2021-жылы дайындалдым министр болуп. 1 апрелде биздин зоотехниктерге, киргизиштин жетекчилигине, министрликтин ошол тармактык жетекчилерине тапшырма бергем. 2 жуманын ичинде толугу менен Кыргызстандагы арашандардын баарын тактап жазып, баягы банкировка кылып келесиңер. Эгерде ошого 5800 башка жеткен болсо, анда биз каттайбыз деп. Себеби ушундай эле аракет Казакстанда башталган.
Анан ошол 14 күндүн ичинде бүтүрөсүңөр дегем. 14 апрелдин кечки саат 5тен кийин кечикпейсиңер. Кечиксеңер 15 апрелде жумуштан алам силерди деген. Силер Кыргызстандын байлыгына кыянаттык кылып атасыңар деп. Анан 14 апрелде кечки саат 9да бүтүрдүк деп бүт материалдардын баарын даярдап анан алып келишти. Ошондо кечки саат 9да 9:30да мен ошол Кыргызстанда Арашан породасындагы койлор катталсын порода катары деп анан буйрук чыгаргам. Ошондо 5800 койду адреси менен, кулактын номерлары менен идентификация болуп, бүт бандировочный оценка кылынып келинген. Ошентип Кыргызстандагы Арашан породасынын расмий өмүрү башталган да. Жакшы, эң мыкты, эң мындай негиздүү чечим болуптур. Бул тарыхта калчу дагы маселе. Бул жакка киргизебизби? Жок, баяктан тартабыз. Направленияны сразу билет экен го? Не, айласы жок да каяка барыш керек экен. У них сейчас время отдыха. Булар келип базанын астына жатыш керек азыр. Сейчас мы их выгоним вон туда. Они сами вернулись, чтобы отдыхать. Анан Өздөрү келиштиби? Сейчас. Мындай өздөрү көп билинбеген менен азыр мындай традиционный койлордун арасында кое бересиң, моумдай болуп көрүнөт да алар арасында. Жок, көрүнүп турат бийик болгону азыр дегендей. Сиз кишилерди эмес, малды деле дисциплинага үйрөтүп кайтсыз. Кишилердин де макул. Чабаны таппай аткан чатак болду. Ал. Айырмасы эмнеде экен? Арашан койлору менен биздин жанагы традиционный. Булар, во-первых, в чем отличается, отличие порода Арашан? Булар чоң да, сөйөктүү, во-первых. Мясо много дают, курдюк не такой большой. Анан молодняк быстро растет, да? Батали чоңоет. Булар же в 3-месячном возрасте спокойно можно резать, там 25-37 килограмм ет берет. Ваши тушалар до 40, у нас был 6-месячный 57 килограмм давал. Они вот быстро созревают, большие, они сами по себе большие, да? А негизи кышкысын? Они вот здесь круглый год находятся, да, у нас здесь. Почему? Потому что булар эки мал жем жейт. И зимой, и летом разницы нет. Один и тот же рацион держим мы. Всегда. Бир жака, то есть мындай жайтка чыгып атканда деле жем берип туруп анан чыгарасыздар. Ооба, эртең менен чыкканда жем жейт. Жем жегенден кийин анан жайылып түштө келип жатат 1-3 саат көрөкөлөп, анан чыгат, жайылып жүрүп, анан кечинде келгенде дагы жем жейт. Ошо сутки на взрослую матку 1 килограмм концентрат беребиз биз. Туралга жем турап аралаштырып, там жемде кандай? Там кукуруза есть, там 65% мы даем ячмень, потом кукурузу даем и тритикали даем. Вот это все добавляем, а потом витамины добавляем. Они вот не все витамины могут получить, поэтому для того, чтобы вот интенсивный рост сейчас у них идет, у ягнят, поэтому мы им сейчас витамины даем, добавляем в целом, постоянно витамин добавляем, комбикорм, концентрат, а для ягнят там отдельное место есть, куда они только сами ягнята могут попадать, да, они взрослые этой овцы не проходят, өтпөйт ана жерден. Ошон үчүн ана жерде буларга өзүнчө сбалансированный рацион бар да. Для ягнят отдельно там делается корм, и вот они получают там все, там и железо, и микро-макроэлементы, все достаточно в количестве. А кышындачы жайтта биякта чөп жок да, ошондо кандай кылышат? Жайында деле, кышында деле жайылат. Мацион да, зимой мацион делает. Эртең менен чыгат, чөйүн жейт, жемин жейт, ана мацион дедип, прогулка кылып келишет, анан кайра келип тоойт. Убагы менен тоойт, жейт болду булар. Кышында иногда биздин тоолорубуз ачык болот да. Ачык болот. Ушул жактан дагы клетчатка таап жейт да булар. Жакшы. В основном это расчет зимой, это только мацион, да, поздней осенью, до ранней весны, мы только ради мациона выгонять детей, да. А так они его стабильно один и тот же рацион стараемся держать, да. Азы дагы чөп кошуп берип коебуз.
талаадан тоюп келет, эгер жегиси келсе жейт, жебесе жебейт. А так жем 2 маал. Арашан койлордун өзгөчөлүктөрү эмнеде? Мисалы үчүн мен жөнөкөй эле бир шаарда жашаган, шаардын тургуну болсум. Ну, арашан любое направление животного это в первую очередь бизнес. Да. Это мясосальная порода. Кыргызская мясосальная порода арашан. Значит, самый основной показатель в чем? Это скороспелость. Да. Во-первых, скороспелость. Во-вторых, это высокий убойный вес, выход. То есть здесь из живой овцы, значит, при забой выход-то больше, да? Традиционныйларда, мисалы үчүн, биздеги биякта кыргыздын койлорунда выход мяса 45% болсо, у них больше 55% выход туши болот, да? Так, ошон үчүн буларды экономически выгодно их содержать, а потом они быстро созревают, ягнята. Она крупная, очень крупная. То есть вы тратите то же самое, только получаете больше мяса. Тратите затраты те же самые, это и корма, и человеческие ресурсы, все одинаково тратите. Здесь местные породы дают в 1,5 раза как минимум меньше прибыли, чем дает арашан. Поэтому арашан очень выгодно, да, сегодня содержать. Во-первых. Во-вторых, сегодня есть мода на арашан. Ну, очень высокие цены на хороших баранов-производителей, на маток, у них свои критерии есть. Если они подходят под этим критериям, то намного дороже. В принципе, иногда может быть даже неоправданно дорого. Но за хороший племенной материал надо платить хорошие деньги. Туура. Анан бир жылда канча төлдөйт? Биз бир эле төлөй алабыз. Износ не допускаем. Конечно, можно было бы там активно все кормить, и витамины, и все, потом получать в 2 года 3 приплода можно получать, да? Но это не наша цель. Мы вот в год полноценного одного ягненка на одну овцематку получаем. Деловой ягненок берет, если 100 кой туса, при отбивке мы получаем примерно 95-100 ягнят. Это нормально. Почему? Потому что эгиздерді туйт-то, оно не без отходов, аргандай болуп калат. Там выкидыш болуп калат, козу кезинде расход болуп калат, аргандай. Анан койлор кысыр калып калат. Ушулардын баарын эсептеп келгенде бир койго бир коз алабыз. А негизи козу кезиндеги баасы менен чоң бир Конечно, цена разная. Цена разная. Орточо. Кээ бир атасы, энеси аябай баягы знаменитый болуп или линия знаменитая болсо, там ягнята и 3-месячные, 2-месячные очень дорого стоят. Очень дорого стоят. Там несколько десятков тысяч долларов стоят они. Есть такие, да. А несколько сотен тысяч долларов стоят и матки, и баран-производитель. Ну, там мало по линиям определяются. Есть такие линии, которые дают очень хороший приплод, да, показатели жакшы. Примерно эң азылдыңкы эсептерди айта аласызбы? Эмалар больше $500 000 стоит, есть такие экземпляры. Это баран-производитель. $500 000 кымбат кочкорлор бар да азыр. Азыр бул арашан породасына баягы суроо талап көп да, суроо талап. Кыргызстан боюнча баардыгы эле аракет кылат арашан менен алектенейин деп. Ошон үчүн суроо талап көп болгон үчүн баасы да жогору. Убактысы келет, акырын-акырындан төмөндөйт мунун баары. Азыр бирок сиз сапатка иштеп атыптырсыз да. Ооба, бизде баардыгы. Жалаң гана арашан, өтөрмөн. Былтыр 70% койлорубузду браковать этип сатканбыз. 70%. 100 койдун 30'ун алып калып 70'ин сатып, ушинтип баарын браковать этип, эң элитасын калтырдык өзүбүзгө. Мына аз козуларды дагы. Тазарттыңыз. Жок, өзүнө таза болчу бирок аябай жакшыларын калтырдык өзүбүзгө, племенной ядро кылып, калгандарын баарын саттык. Биз эми арашан менен баштан бери алектенип келатабыз да. Биздин корообуздагы койлор өздөрү аябай жакшы. Бирок ошентсе да былтыр ойлонуп ушундай чечим кабыл алдык. Бир жолу аябай катуу выбраковка кылалык, давайте деп. Анан ушу былтыр күздө аябай выбраковка кылганбыз. 70% маткаларыбыздын баарын сатканбыз. Начарлык. Эң мыктыларын алып калганбыз да. Мисалы арашан мындай климаттык талаптары барбы? Ошто, Баткенде чоңое береби же? Чоңое берет.
чоңое берет. Булар неприхотливый да, тоого да жүрөт, түзгөдө жүрөт, ысыкта дагы, салкында дагы мындай өтө кыйналбайт. Себеби бул карашан результат отечественной селекции, народной селекции да. Бул жердеги Кыргызстандагы койлорго башка жактан келген жакшы кочкорлордун аргындашып, анан улам жакшылар чыгып отуруп, тандалып отуруп, анан Арашан болду да. Арашан Ысык көлдө дагы көбөйтүлүп атты. Арашан чүйдө да, Арашан түштүктө дагы. Барлык жерлерде ошол баягы кисер койлорду сүйүүчүлөр ушинтип аракет кылды да. Биз деле өзүбүздөн тияктан бияктан жыйнап келип, анан улам жакшы кочкорлорду издеп, жакшы койлорду издеп, жакшы козуларды издеп, өзүбүздүкүн 10ду сатып, 1ди сатып келип атып, ушинтип атып оңдогонбуз. Ушундай эле жолду көп эле ушундай жолду баскан. Негизи анан ошол үчүн Арашан барлык региондордо мындай кыйналбайт. Жакшы экен, анда ушул шарттарга атайын ыңгайлаштырылып Өзү эми кой өзү эле порода катары калыптанып атканда эле ошого барлык биздин региондордун баарына эле ылайыкташты. Анын үстүнө бизде эми мындай түштүктө ысык, түндүктө салкын деген менен анчалык чоң айырма жок да. Сизге чет өлкөлөрдөн келгендер болду беле, мага ошо көбөйткөнгө сатыңыз деп же сатып алгандар барбы? Ооба, Казакка кетип атат, Өзбекке кетип атат, Россияга кетип атат. Эми азыр Арашанды көбүнчө ушул 3 мамлекетте суроо көп да. Өзгөчө мына азыр Казакстанда көп эле, Казакстандын өздөрүндө дагы Арашандай саны көбөйдү. Өзбекстан азыр аябай активдүү ушуга кирип атат Арашанды. Анан аяка дагы суроо талап көп болуп, көбүн эсе ошол азыркы саттыктар ошол Өзбекстанга кетип атат. Жакшы. Анан бизде мейли кой болсун, мейли жылкы, мейли уй баласы болсун, баардыгы асыл тукум. Жөн баккан жерибиз жок. Баары бүт ушул асыл тукум өзүнүн документи менен тастыкталган. Мына могу Кыргызстанда дагы көп эле көрүп атабыз мындай. Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы ата энеси эмне менен алектенсе, ошону деген балага өткөргөнгө аракет кылат экен да. Ошондой ийгиликтүү биз кандай баалуулуктар менен баштасак, кандай миссия менен баштасак, ошол миссияны дагы балдарыбыз кабыл алсын, ошентип уланып кетсин. Биринчи орунда элге кызмат кылалы, көрсөтөлү деп баштадыңыздар да. Анан аракетке берекет деп, анан ошол өзүңүздүн баалуулуктарыңыздарды, принциптерди балдарыңызга берерде, ушул бизнеске дагы аралаштырганда кандай негизи мындай нерселерди бердиңиз, кандай тарбия бердиңиз? Эң негизги принциптер барбы мындай тарбияда колдонуу? Ооба. Эми бул чарба биз алганда уже биз Каракол шаарына көчкөнбүз. Балдар дээрлик шаарда жашап, шаарда окуп, шаардык болгон. Бирок ошол жайында каникулда болсун, кайсы убакта болсун балдарыбыз чоң болду биз менен биякта. Анан баягы Аллага ыраазычылык, балдарыбыз тарбиясы жакшы болду. Абдан. Анан алар дагы ушул жакта эмгек кылды. Азыр ошол Бишкекте жашап, Бишкекте өзүнүн иштерин кылып, көп ийгиликтерге жеткен Рейна кызыбыз улуусу. Ошол жерде картошка отуп, бак сугарып, уй саап, жарма жасап, бизге жардам берип жүрүп каникулдар сайын. Анан Бишкекке кетти. Алар ал ошол гостиничный бизнес, туризм жагында ийгиликтүү иш кылды да Бишкекте. Анан ошол жердеги биздин чарбада үй бүлөлүк бизнестин ушул туризм, гостиничный бизнес ушул багытта иш алып барат. Ал ошол Рейнанын жетекчилиги астында, ошонун контролу, ошонун уюштуруусу астында жүрөт. Андан кийинки 2 уулубуз Айбек, ал дагы абдан мындай активдүү соц тармактарда бар. Кыргызстанда көп аны тааныйт, Айбек мырза деп, Рейна кенч чарбасынын бир бардык жетекчиси деп. Ал ошол мал чарбасына абдан өзү кызыкты. Орусча айтканда генетика упрямая вещь деген нерсе бар. Баягы ата тегинден бери келаткан ошол малга, дыйканчылыкка, чарбачылыкка деген баягы жакшы көрүү сезим
ушул Айбекте да бар да. Анан эми ушул айыл чарба бул биздин бизнесте, үй бүлөлүк бизнестеги мал чарбасынын бүгүнкү деңгээлиге чыгышы ошол Айбектин чоң аракеттери менен жасалып келатат. Ал эми ошол жыйынтыктоочу бир багытыбыз бул малды бордоп семиртип анан аны кайра иштетип, союп, кайра иштетип, ал багытында кичүү Нурмухаммед ошол багытты алып барат. Ал да ийгиликтүү өзүнүн анда дагы ошондой абдан бир катуу аракеттери бар. Жөндөмү да абдан жогору. Мына ушинтип 3 балабыз тең ушу 3 багытта. Албетте, мисалы үчүн айыл чарбасында өзүнүн өтө чоң салмагы бар, орду бар адамдардын дагы балдарынын баары эле ушинтип ал багытты иштетип кеткен жери жок. Биздин балдарыбыздын жакшы жагы алар баш оту менен кирип биякта жүрбөйт. Мына уюштуруп койгон жакшы кылып, Айбек мисалы үчүн чет мамлекеттен малдарды алып келет, көбөйтөт бу жерден. Анан биздин дыйкандарга бу жерден жакын жерден сатып алганга шарт түзүп берет. Күнү түнү бу жерде жүргөн жери жок, бирок негизги жумушу ушул жерде. Бүгүнкү күндө ошол Каракол шаардык кеңешинин төрагасы болуп иштеп атат. Ал жакта да көп милдеттери бар, бирок эми көбүрөөк убакыт иштеп, азыраак убакыт эс алганга туура келип калып атат ал жигитке. Ал эми Нурмухаммед болсо ал өндүрүш ушундай экен да, аз эле убакыт уктайт, бирок көбүрөөк иштешет. Бул биздин үй бүлөдөгү кичине принциптерибиз ушундай. Эрте турушат баары тең, көп иштейт. Анан эми биз атасы менен апасы балдарыбызга ишенебиз. Бул бизнести эртеңки күндө эч ара жолдо калбай, ар кимиси багыттарын алып кете беришет. Өздөрүнүн жоопкерчилиги дагы, киреше бөлүштүрүү жактары да баары такталган, ошону менен иштеп кетип баратышат. Негизи анан алар чоңоюп келатканда же болбосо студент маалында жанагы орусча айтканда переходной возраст деп коет го. Жок, мага бул жакпайт, картошка тогон мага жаккан жок, же болбосо малды карабайм деп ошондой моменттер болдубу? Ал бардыгында эле болот, болуш керек деп ойлойм. Бардыгында эле болот. Кесип тандаганда дагы мындай үй бүлөлүк кеңеште кеңешип, чечим кабыл алганыбызда дагы ошол мен айтып койгум келет, биздин балдарыбыз үчөө тең. Атасы менен апасынын кеңешип чечкен чечимине эч качан жок деп айтышкан жок. Бүгүнкү күнгө чейин алды 40 келди. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин үй бүлөлүк кеңешти кандай кабыл алсак, ата энесинин негизги көз карашы кандай болсо, андан алыс кетишпейт. Ошол алардын балдарыбыздын үй бүлөсүндө да ошондой. Анан ошон үчүн деп ойлойм, булар баягы ушул бизнес ийгиликтүү кетип баратат да. Бир үй бүлө сүйрөп кете турган бизнес эмес азыр бул. Ушул баарлап атып, ар ким өз тармагын сүйрөп ошон үчүн ийгиликтүү болуп атат да. Негизи жанакыл ынтымагы бар үй бүлөдө ырыскысы көп болот дегенчиsin да. Туура. Мен дагы ушуну белгилеп кетким келет. Балким кээ бир көрөрмандар ойлошу мүмкүн, Аскарбек Сапарбекович эми принципиалдуу адам, балким балдарына ошентип атайын жок силер ушул эле ишти кыласыңар, башканы кылбайсыңар деп аларды мындай өзү күч колдонуп эле ошентип жасаткандыр деп. Бирок бул жака деген мен айткым келет. Бул интервьюга чейин да сиздин келинчегиңиз менен сүйлөшүп, Аида эже менен сүйлөшүп отурдук. Ушунчалык мындай орусча айтканда гармоничный отношенияда болуп, анан кийин 30 жылдык эмгегинин ар бир этабында сиздер канча аракет кылып жасап атканда балдарыңар көрдү болуш керек деп ойлойм да. Мына балам, көрдүңбү канча деген эмгек берип атабыз, канча деген аракет кылып атабыз. Ошонун өзүрү мындай келди. Алар дагы ошондо балдарыңа сен балдарыңды тарбиялабай эле кой, өзүңдү тарбияла дейт го. Сиз өзүңүз эрте туруп атсаңыз, сразу эле фермага жөнөп атсаңыз, биринчи эле дароо эле ишиңизди аткарып, андан кийин тиги тамак жеп же болбосо башка иштериңизди жасап атсаңыз, алар да көрүп жашоо деген ошондой экен. Анткени сиздердин балдарыңыздарда башка чындык жок болуш керек деп ойлойм да. Бир эле чындык бар, ал сиздердин мисалыңыз. Айыл чарбасы бизнес катары эгерде ал ийгиликтүү болсо, бул түбөлүктүү да. Адам баласы бар, дайыма тамакка муктаж. Жашоосунун деңгээли жогорулап, кирешеси көбөйүп, анан мүмкүнчүлүктөрү көбөйгөн сайын адам жакшы тамактанууга аракет кылат. Туурабы? Мына сен өзүңдүн негизги багыттарыңдын бири бүгүнкү бизнестеги органика да. Туурабы?
Органикалык продукты бул традициялык өндүрүлгөн продукттардан бир топ кымбат да өзүнүн негизи. Мен айткым келет да, бул бизнес катары айыл чарбасы, тамак аш өндүрүү бул түбөлүктүү бизнес да. Туурабы? Аны жогорку деңгээлде жүргүзүү, ал жогорку кирешени алып келет. Балдар ошону көрүп ошо менен чоңойду да. Биз баягы мына приватизация кылганыбыздан жалгыз эле ушул жерди эле приватташтырганбыз биз. Эч жерден эчтеке алган жокпуз. Кийин ыман азыркы мезгилде ошо талаптар ушундай болуп атпайбы? Туура эмес баягы приватизация болгон жерлер жөнүндө маселелер пайда болуп атат. Биз азыр сүйлөшүп калабыз. Биз Кудай чоң сактаган экен. Ошол жерде эле өз колубуз менен өстүрүп көбөйтүп мына бүгүнкү күндө ийгиликтүү бизнес кылып атабыз. Мына могул жерде жаткан ангустар бул таза Американын селекциясы, таза американкалар могул жерде. Анан 2 бука бар, тоже американцы. Мына булар мындай эми жумшактап айтканда элита ангусов Кыргызстанда, могуларчы элитасы. Тазалыгы боюнча эң сапаттуу да булар. Анан тепки жүргөн бээйлер, могу бээйлер бул жорго бээйлер баары. Баягы бүт эле баардык русская рысистая бул жерде бир аз бөлүгү бар, туй турган бээлерди чыгарып койгонбуз өзүнчө жүрүшүп. Булар ошол бээлер бар. Анан калганы тиякта королдо турат, Диникте жайлоого кеттим. Апрель айында жайлоого айдашуулар жайлоого кетти. Бирок бизде ушул таза эле жорголордо таскак жылкылары. Жылкыда только таскакта жалган гана таскак жылкылар бар. Ошон үчүн жана биз чаап байге алып жүрбөйбү биздин жылкылар ат чабыштарда. Ат чабыштарда катышат. Ат оюндарында биринчиликти алып келип жүрүшөт. Ангустардан болсо эми ангус жөнүндө маселе жок. Ангус Кыргызстанда эми мен ангустун атасы деп коюшат. Биринчи алып келип биз көбөйтүп тынбай эле элдерге жеткизип берип атпайбызбы? Сатып атабыз, эми бекер кетип аткан жери жок. Биз буну бизнес катары аракет кылып атабыз, бирок биз аябай жогорку деңгээлде иш алып барабыз булар менен. Биз ким менен болбосун ангустардын тазалыгы боюнча, булардын сапаты боюнча ким менен болсо дагы талаша алабыз. Жакшы. Ангус десе эле Кыргызстанда ушу Рейнакеш чарбасы. Ангус десе балким кээ бирөөлөр түшүнбөй калышы мүмкүн, бул эмне деп. Ошонун өзгөчөлүктөрүн айтып берсеңиз, этинин өзгөчөлүгү кандай болот? Ангус дегенди түшүнбөгөн Кыргызстанда жок азыр. Ангус дегенди укпаса дагы кара мүйүзү жок токол букалар уйлар десе эле түшүнүшөт. Ал эми бул ангустардын биздин Кыргызстанга келгени 28 декабрь 2013-жылы келген. Биринчи биздин чарбага түнкү саат 2:30 келип түшкөн. Ошо менен Кыргызстандагы ангустун тарыхы 28 декабрь 2013-жыл менен башталат. Биздин чарбага келип түшкөн 104 баш. Мына ошолорду анан ошол жылы бука кошуп көбөйтүп анан жылыга элдерибизге сатып келебиз. Букалар бул жерде ангустар бул жерде багылат, анан тегишчилдеги чарбабыз да ошол жакта багылат, эки жерде. Анан эми тиги көрүүчүлөр бул даже түшүп келаткан кызды колтуктап койгонго жарабайт деп. Жок, антпейт. Фермерлердин жашы болсун көргүлө ушул. Фермерлердин көрсөтөлү да. Түшө аласыңбы? Иншалла. Сиз айткандай. Айтат анан да. Кээде неметип коеюн дебейинби? Опа. Только уят кылып жыгылып калбаган. Ат менен жүрөбүз көбүнчө, жөө жүрөбүз. Эми малчыларыбыз баары ат менен жүрөт да. Ат менен кайтарат. Малдардан малдар көнөт, эки жакка эле көп кетпейт. Эки жактагы эле айдалган эгин-тегиндерге киргизбегенге аракет кылышат. Карасаңыз баары сизге келаткандай го. Жай мен анча көп тааныбаса керек. Бул кимдер? Булар өзү мындай ушундай болот, жоош болот. Келе берет да. Баары жаткан жеринен тура калышты. Шеф келатат деп атат. Арыз муңубузду айтып калалычы деп. Мына могулар 14 айлыктар. 14 айлык эле торпоктордо мындай айтып келгенде. Биздин бияктагы 14 айлык торпоктор булардын жарымынан эле келет. Биринчиден. Экинчиден булар майда эң жөнөкөй баккандачы. Жана Audi деген машина барбы? Эң жөнөкөй, Мына ошол малдын Audisi ушул да. Каяка баксаң жүрө берет. Буга сарайдын да кереги жок, кышындачы.
Сквозняк болбосо эле болду. Сквозняк болбой эле үстү жабык болсо болду все. Аны жанагы жылуулап сарай салып анын кереги жок. Анан тоют болсо эле болду. Эмне тоют берсеңер жей берет. Кандай тоют берсеңер жейт. Бунда баягы биздин уйлардай болуп анан мурду менен ары бери түртмөй жок. Булар эмне берсеңер жейт. Канча берсең жей берет. Ошон үчүн тез семирет булар. Тез өсөт, тез салмак алат. Анан мындай этинин мисалы үчүн биздин семирген букадан 55%, 50-55% баягы туша чыкса, эт чыкса, булардыкы 73%га чейин чыгат. Анан булар мындай эң жөнөкөй мал болуп эсептелет. Эң жана андан үстүнө этинин сапаты дүйнөдө биринчи орунда турат. Булардын жана мрамор эт деп эле баарын айтып атпайбы? Мраморное мясо, мрамордук эт деп эле. Мына ушулар дүйнө жүзүндөгү номер 1 порода. Ошолда мына мраморное мясо, мрамордук эт каяктан чыгат деп атсаңыздар, мына ушул ангустардан чыгарат экен. Ооба. Негизи мраморное мясонун баасы жогору болуш керек. Бирок мен көрдүм, сиздерде баа жогору деле эмес экен да. Бүгүнкү күндө биздин сатып алуучулар кардарлар ага даяр эмес. Бизде мрамордук эт жөөнүн маданияты да канча ушу калыптана элек да. Себеби булар негизги бул эттин эң негизги фишкасы эмнеде? Бул стейк да. Анан булардан стейк чыгаш керек. Анан булардын баасы башка болот. Стейк өзү 15%га чейин эле чыгат бир тушадан болгону. Анан анын баасы дагы башка болот. Анан бирок бизде азырынча анчалык жогорку деңгээлдеги ошол стейк жөөнүн өзүнүн маданияты кире элек да. Стейк дегенди көчөлү үйрөнбөдүк. Стейк кандай болуш керек экенин деле көп жакшы биле бербейбиз. Ал эч ким күнөөсү эмес, ал маданият жаңы кирип атат да бизге. Туурабы? Баягы четке чыксаң, чет мамлекеттерге барсаң, булардын стейктери бизде салыштырмалуу абдан эле арзан. Четте жакшы даярдалган стейктин баасы аябай жогору. Сизде идея болгон жокпу башка өлкөгө чыгарайын? Бизде анча баш жок. Чыгарайын деп. Анчалык жок. Биринчиден, экинчиден тоңдурулуп барбайт алар. Алар охлажденный болуп баш керек да. Кичине узатылып эле анан жөнөтүлүш керек да. Ал сапаты ошондой жогору болот да. Анан булар ферментация болот. 14 күн, 3 айга чейин. 14 күндөн 21 күндүгү бар, 40 күндүгү бар, 3 айлыгы бар, ар кандайлар да ферментация болот. Эттин дагы ошол бышырганга чейин, даярдаганга чейинки дагы ферментациясына көп көңүл бурулат да. Анан бул ангустардын мына Дима карасаң буларды. Тарсаң буларды, карачы. Мына булар өзгөчө мал экен да. Мисалы үчүн кыргыздын менталитетине, кыргыздын кулк мүнөзүнө, кыргыздын малды багуу шартына, анан кыргыз кандай жакшы көрөт малды ошого бул жөн эле чөп эле келет да. Сону. Мына карабайсың. Анан өзү көнөт, жумшак, жеңил, кыялдарды анча ызы-чуусу жок, бири-бири менен сүзүшүп кагышпайт анча. Мүйүз жок да. Мындай травма кылбайт бири-бири. Анан мындай кулк мүнөздөрү да жумшак болот булардыкычы өздөрүнүк. Мына булар биздин менин көргөн биздин жылкылардын астынан чыккан шакел, жанакыл, тебеленип тепселенгендерди татынакай эле жеп коет булар. Бизде уйдун астынан чыкканды жылкыга берет го. Буларда андай жок. Булар эчтеке калтырбай жейт. Бүт эмне берсең ошону жейт. Саман берсең саман жейт. Буларды Америкадан адеп алып келгенде машинеге салсак апилка жеп, мени ошентип таң калтырган булар. Булар өзгөчө мал, аябай. Анан кирешелүүлүгү да жогору да. Беркиндей букадан 4тү бакканча ушун 1ди бак. Чыгымы бир аз эле болот. Биздин баккан бир букадан балким ашып кетсе чыгымың көбүрөөк бир аз эле болот. Сен вакцинация кыласың, антесин десин. Болду. Бирок берген кирешеси бери дегенде 2 эсе, 3 эсе көп болот. Багыш керек. Булар аз болуп атпайбы биздин Кыргызстандачы. Ана биздин мясо комбинатка алып келип өткөзгөн ангустар да аз да. Себеп тегеректеги фермерлерде ангустун өзү аз. Качан көп болгондо анан биз ошону топтоп анан баасы да өзгөрөт, четке чыга баштайт. Тилекке каршы азыр бизде андай болбой атат. Мен ушул ангустарды Кыргызстан дыйкандарына жетсин деп жана лизинг программасында аябай аракет кылып анан киргизгенбиз.
Мында бир топ жылым болгон. Мына ошол иште ошонун аркасы менен да дыйкандарга бир аз берилип атат да. Бирок аябай аз Кыргызстанда акус. Немеси жагынан ден соолук жактан кандай, мындай ооруп калбайбы же вакцинацияны кайсы Жок, булардын өздөрүнө такталган схема вакцинациясы бар. Ал айырмасы жок. Бардык эле малдын түрлөрүнө ветеринарияда өзү протоколдо бекитилген схема вакцинация бар. Бир жылда кайсыл убакта эмнени сайыш керек. Мына ошолор сайылат. Буларга жанагы РБ-51 дегенде бизде эме баягы бруцеллезга башкача вакцина сайылат. Буларга ошол биз эффективдүүлүгү жогору деп РБ-51 деген вакцина сайылат. Айырмасы ошондо эле. Ата калгандарында айырмасы жок. Яшурга деле, пастерлез баарына бирдей эле вакцина сайылат. Айырмасы жок. Анан буларга ошол жайыт болсо эле болду, жайксын. Булардын жакшы жагы булар жылкыдай болуп түн ичинде да оттойт. Түн ичинде да оттойт. Кайсыл жерге мына биз тет сары жаза алып барып да багып атабыз. Аякта дагы ошол түн ичинде да оттойт. Эң жакшы жагы булар эгерде тойут болсо ошо тынбай эле салмак кошо берет. 2 килограммдан ашык салмак кошот күнүнө. А тиги биздин жергиликтүү породаларда ошо 1 килограммга жетип жетпей кошот. Эң кыйындары. Канчалык болгондо согумга даярдай баштайсыңар? Мисалы үчүн булар 7 айдан кийин эле союлса болот. 7 айда уже 250-300 килограмм болот. Булар 7 айында эле. Негизи 1,5 жашта эң жакшы убактысы 1,5 жашта. Ушул 7-8 ай болгондо денесине бөлүп туруп эле ордоп семирткенге коесуң. Болду, ошол жерден эле булар тез эле чоңойт, тез эле семирет. Анан 1,5 жаш. Андан ашык багыштын кереги жок булар. 1,5 жашында биздин 4-5 жаштык букалардан да салмагы чоңойт. Төлдөгөнгө өзүнчө бөлүп коесуңар да, Мына да. Мына могулар племенная маткалар булар. Племендир эң мыктылар, эң жакшылары деген тандалып, мына ушулардан анан төлөй алабыз. Кудайым буйрса, булар уже букадан чыгып бүттү баары тең. Мына эмдиги жылы жазда буйрса биз уже кеч күйүз кышта уже төлөй ала баштайбыз. Согумга атайын согумда тиги жерде байлоодо тиги тегишчилдеги комплексибизде ошол жерде баары аткорулат. Ангустун эти менен биздин бияктагы букалардын этинин айырмасы асман менен жердей эле. Даамы да. Сиз кайсы этти жакшы көрөсүз? Биз ошо ангустун этин жейбиз көбүнчө. Өзүбүзгө, үй-бүлөгө баарыбызга бордоп семиртип эле анан союп алып, кызымдыкын өзүнчө жиберебиз, 2 балам өзүнчө беребиз. Анан биякта туристтерге ошол жанагы ангус союп беребиз. Биз ошолорго өзүбүздүн ангустар менен мактанабыз, туристтерге айтабыз, мына кыргыздын ангустарынын этин алар жегенде даамы башка да. Жыты да башка болот, эттин даамы да башка болот, жумшактыгы да башка да. Так аябай бир таң калышат. Рейна кенчке келсе демек ангустун эттерин жеп кетишет экен да? Келсе, мисалы үчүн бияка азыр ички туризм деп келип атышпайбы? Сөзсүз ангустун этинен тамак жашайт, ар кандай тамак жасап беришет биякагылар. Сон жакшы. Бул жерде азыр бул кунажындардын арасында 2 бука жүрөт. Кунажындардын баары букадан чыкты. Эми азыр кокус бирөөлөрү баягы калып калып, анан кайра күйлөгөндөр болсо ошолор эле калтырып коюп. Букалар ошого эле калды. Анда кажет эмес азыр бука кармош бул жерге. Бул кунажындардын баары боос. Булардын ошолордун ангустун породасына тиешелүү өздөрүнүн көрсөткүчтөрү бар, талаптары бар. Ошолорго башы, кулагы, тумшугу, чекеси, мойну, денеси, буттары дегендердин баардыгы ошол ар бир алдыңкы колдору, анан булчуңдары, арткы сандарын булчуңдары, ошонун баарын карап туруп, анан тандап бука болчуларын букалык алып калабыз тукумга, калгандарын анан браковать этип, анан бордоп, анан этке соебуз. Бука өзүбүзгө тандап алып калабыз. Бул жерде өзүбүздө азыр 4 бука бар. Анда экөө бул жерде, экөө дагы бир берки уйларда жок, мындай ушундай эле уйлар бар тегишчил ошол жакта. Уйларга кошулганда булардын ангустун букаларын аябай көп суроо талап чоң bizde. Bizde калбайт бука. Жылын абдан көп баш, бир 300-400дөй эле букадан эле ушул 300-400дөй баш сатабыз жылыга. Анан кунажындар сатылат, музоо торпоктор сатылат, чоң уйлар сатылат, музоолуу уйлар сатылат. Бизде кардарга жок деген сөз жок, дээрлик. Эмне керек десе, так ошондой кылып даярдап беребиз биз. Жакшы. Ошондой да, анан жалгыз эле бир нерсе, азыр эми ошо кардарлар көбөйүп атат. Көбөйсө да, андан көбөйсө банк аркылуу жанагы биз иштеп чыккан КПКдагы лизинг малга толтура бар акча.
Мына ошолордун баардыгы урматтуу президентибиз 300 миллион сом акча бөлүп карагып, ошол мал наслуулугун жогорулатабыз деп атат. Ошол багыттарда каалагандар болсо, мына биз дайыма даярбыз. Мына быйыл биз 2024-25 абдан жакшы чоң иш кылдык бул боюнча. Чоң иш жасадык. Эми ангус десе эле Кыргызстанда Рейна Кенчти билет баары тең. Себеби Кыргызстан боюнча ангустун көбөйтүлүшү, ангусту багуу боюнча, анан сатуу боюнча биринчи орунда турат. Мен мактанган жерим жок. Статистикада ошондой. Анан биз кээ бирөөлөр Россиядан аргы паргындарды алып келип эле анын бул ангустун кара букадан, ангустун букасынан чыкса, эми кайсы уй болбосун кара туйт ушундай. Анан аны эми биздин фермерлер көп билбейт да кандай болуш керек экенин. Анан кара мынакей мүйүзү жок ангус деп эле алып келип сата беришет. Анан ошол жери бар да. Бизде болсо биз 100% кепилдик беребиз. Таптаза ангустар сатабыз. Документи менен баарын ата энеси чоң ата чоң энесине чейин барып тактап берип сатабыз. Негизи мондай тышкы көрүнүш менен отличаться определять этсе болобу? Ооба, айырмасы чоң эле, билинет аябай эле. Булар буттары ушундай эле кыска болот, денелери моундай бочкообразный болот, баштары мурду, чекесинен, кулагынан баштап мойну баарын тактап анан айтабыз. Кээ бирлер албетте кээ бирлер алып келип мындай аргындарында жакшылар болот да ошолорду алып келип алышат. Бирок тиги сатып алган дыйканга кыйыныраак да, себеби ал таза ангус сатып алдым деген менен таза эмес да. Аган айтышат, мына бул Мерседес дейт, а фактически ал Жигули эле. Булар сүттү да жакшы эле берет. 15-20 литр сүт берет. Бирок такыр саабайбыз. Анан сүттүүлүгү аябай, сүттүн майлуулугу жогору, 4%дан жогору болот аябай. Сүттү сабыл кээде баягы уйлар тууп, анан музоосу ичип түгөтө албай калат да дегенде, кичинекей кезинде. Анан биз жардамдашып коебуз. Ошондо сааганда жөн эле сапсары болуп, ушунчалык май эртең менен үстүнө толуп калат да. Анан майлуулугу аябай топоздун сүтүндөй болуп аябай майлуу болот. Булардыкычы. Анан эң жакшы жери бир уй тиги уйдун музоосунда эле, бул уйдун музоосунда эле эмизе берет. Мындай. Тандабайт. Биздин жергиликтүү уйлардай болуп, сүзүп, качырып, андай жок. Өз музоосу эми атабы? Тиги уйдуку, бул уйдуку келсе эле бир мезгилдерде 2-3 музоо эме берет буларды. Булар баягы аябай социализер болду да буларчы. Жакшы. Бири-бирине мындай көп кызычуулары жок. Мыкты. Мен эми бир аз сиздин негизи принциптериңиз тууралуу, министрликке барган, ошол жакта аткарган иштериңиз тууралуу бир аз токтолгум келип жатат. Экинчи ирет министр болдуңуз. Сиз Кыргызстанда биринчи эле адам болушуңуз керек ошол бир эле должносттукка дагы бир экинчи жолу барып, анан ошондо биринчи башкарганыңыз менен экинчи башкарганыңыздын айырмалары кандай болду? Өзүңүзгө кандай сезилди? Негизи вообще жетекчиликте мүмкүн болсо бир кызматка 2 жол баш керек экен. Биринчиси кыскараак болуш керек экен, экинчиси кичине узагыраак болсо туура болчулай деп ойлойм да. Эмне үчүн? Ошол мен 12-жылы министрлик кызматка барганда ишмердүүлүгүм дагы, аракетим дагы, негизи профессионалдуулугум дагы жогорку деңгээлде эле деп баргам. Ошончолук аракет кылып иштедим. Кеткенден кийин кайра депутаттык жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, кайра чакырылып келиңиз деп. Анан эми мен кайра бара бермек белән бир кызмат кылып, бияктан элге кызмат кылайын деп барбай койгом, бир 2-3 жол чакыруу болгондо. Анан могул экинчи жолу бар иштегенден кийин эми ал жерде себептер болду бара турган. Барып иштегенден кийин мен түшүндүм эмнени. Таки мурункуда кетирген кемчиликтериңи көп нерсени түшүнөт экен адам. Анан профессионалдуулук, жетекчилик деңгээл, чечим кабыл алуу, ой жүгүртүү, ушулардын баары такыр башка деңгээлде болот экен. Эффективдүүлүк айтып койгум келет да, ошол кызматта иштеген жетекчи болуп экинчи жолу барганда, ал сөзсүз эле министрлик эмес. Кандай деңгээлде кызмат болбосун. Ал ошол кабыл алган чечимдериңдин эффективдүүлүгү, өзүң жасаган ишиңдин баягы эффективдүүлүгү аябай жогору болот экен да. Эмне үчүн жанакы көп өнүккөн мамлекеттер, Азия мамлекеттерин алсак, мисалы үчүн
Японияда деле, Кытайда деле, Кореяда деле жетекчилик ушул 50-60 кийин келип анан мамлекеттик жетекчиликтин деңгээлинде иштешет. Адамдын тажрыйбасы көп болот экен да. Анан ой толгоосу, чечим кабыл алуусу дагы башка болот экен. Ал чечим кабыл алуу дагы адамдын өзүнө жараша. Бирок ошол эле мезгилде ошончо убакыт турмушта басып өткөн жолдогу чогулткан багажынын негизинде чечим кабыл алат. Баалуулуктар өзгөрөт. Жашыраак кезде баалуулуктар башка. 50-60-тардагы баалуулуктар башка болот экен. Элге кызмат кылам деген аракеттер да башка деңгээлде болот экен. Ошон үчүн мен ойлойм, албетте жашыраак жетекчилер кызматка келсе жакшы. Бирок кызматка келип алып анан тажрыйба топтогош керек. Кызматка тажрыйбалуу болуп барыш керек да. Ошондо эффективдүүлүк да көп болот. Ошону мен дагы белгилей кетейин деп аттым эле. Жана да сиз айтып кеттиңиз. Эң негизги билим, билимдин жакшы айттыңыз, ошонун жыйынтыгы катары профессионалдуулук ошо билим алгандан кийин келип чыгып атат депчи. Анан сиздин жетекчи катары ошол айырмаңыз өзүңүз агроном болуп, ушул чарбаны өнүктүрүп, жыйынтыгын көрсөтүп туруп, анан ошону мамлекеттик деңгээлде көрсөткөнгө аракет кылдыңыз да. Анан кийин ошонун баарына эми тармак көп болуп атпайбы? Убакыт болсо тар. Анан сиз дайыма мындай эртең менен дагы эгер маанилүү бир суроолор болсо дагы деги эле койчу, мындай башка встречага мындай сиз менен көрүшкөнү же болбосо бир идеяларды сүйлөшкөнү келгенде 6:30 келе аласыңбы, 7 келе аласыңбы деп анан ошол убакка встречаны мындай белгилеп койчусуз да, жолугушууларды. Анан ошондо таң калчу элем, башкалар да таң калчу да. Башкалар 8-9 келип атса, Аскарбек Сапарбекович эртең менен, таң эртең менен белгилейт убактыларын депчи. Анан ошондо мен сизден характериңизде, принциптериңизде амбициянын мындай болбогонун, кандайча айтсам, мындай өзүңүздүн ачык эле айта берели, креслону колдонбой, бийлигиңизди колдонбой, так элге кызмат кылганыңызды көрдүм да. Буну чын эле мындай ачык эле айтып койсо болот. Анан ошол мезгилде 3 жыл болду, 3 жыл ичинде ошол режимге эртең менен кечке чейин иштеп кантип туруштук бердиңиз? Мен өзү студенттик кезден баштап өзүм тарбиялагам ошого. Курсташтарым дагы азыркыга чейин айтышат. Өзү ушул режим мен студенттик кезимден эле келатат да. Баягы бир аз чарчаганда кай жерде болсо машина айдап барсам машинени токтотуп 10-15 мүнөт уктайм. Кызматта креслодо отурсам, жумуш жөнүндө отурсам, бир 15 мүнөт мага жетет. Уктап эс алып иштеп кете берем аркага. Өзү негизи уйку 3 саат менен 4 сааттын ортосунда эле көпчүлүк мезгил боюнча. Анан ошого организм өзү адапташып калса керек деп ойлойм да. Бирок ал организм өзүнө адапташпайт да. Сен максат коесуң астына. Максат коесуң, ошого жетиш үчүн убакыт керек. Ошол ийгиликтерге жетиш үчүн сөзсүз аракеттер керек. Жөн эле үйдө отуруп эле аракет кылып атам десең, андан эч нерсе чыкпайт, иштеш керек. Туура мына ушул министрлик кызматта кийинки келгенде эртең мененки 7:30 кеч эмес жумушум башталчу эле, кечки саат 9-10 чейин. Ошол убакта деле өзүң көрүп жүрдүң го, ошол убакта да үлгүрбөй иштечилик. Режим башка эле, бирок максат коюлган да, убакта айыл чарбасында реформаларды кылабыз, өзгөртөбүз деп. Айыл чарбасы мындай тармакта тез аранын ичинде эле болуп кетпейт. Ал убакыт талап кылынат. Негизги өзөктүү чечимдер кабыл алынып, өзөктүү реформалар болуш керек. Айыл чарбасынын негизи эмне бул жерде? Жердеги реформалар. Буну жетиштик. Мен айтып коюшум керек. Токой кодекси, жер кодекси, суу кодекси, бузуулар кодексине кирген өзгөртүүлөрдүн баардыгынын негизги жумушу, негизги фундамент менен пайдубалы биз иштеп турганда түзүлгөн. Мына былтыр кабыл алынбадыбы? Ошолордун баардыгы биз кеткенден кийин 1 жылдын ичинде кабыл алынды. Ошол мен дагы белгилеп айта кетейин дедим эле. 309
постановление кабыл алынды, анын дагы жыйынтыктарын көрүп атабыз. Кластерлер түзүлүп баштады. Сиз айттыңыз, эми кичинекей чарбалардан мындай мелкотоварность орусча Ири айтканда чарбалар болот. Ири чарбаларга өзгөртүш керек дедиңиз. Алардын дагы жыйынтыктарын көрүп атабыз. Мына өзүм дагы органикалык кластердин жетекчиси болуп келдим. Бул жактан дагы азыр жеңилдиктер да берилип атат, аз пайыздуу кредиттер да берилип атат. Анан өзүңүз мындай ушул ишти жасаганыма же болбосо ошол убакта мен ушундай чечим кабыл алганыма сүйүнөм, сыймыктанам деген кайсылар? Негизи тармактагы өзгөртүүлөргө жол ачкан чечимдерибиз булар. Азыркы мен айтканым. Негизи укуктук жана эмгек актылар шарт түзөт да. Анан ошого жараша, мисалы үчүн мыйзам болсо, мыйзамдын алдында токтом менен анан жобо бекитилет да. Ошо турмушка ашыруунун жолдору. Мына бир жылда 150-200 чейинки укуктук жана эмгек актыларды иштеп чыгып кабыл алып аттык. Бул абдан чоң көлөмдөгү жумуш жасалган да. Ошол убактагы министрликтин борбордук аппараты жана ошол министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү иштеген кызматкерлерге, мени менен чогуу иштешкен кызматкерлерге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир азчылык айткым келет. Күн түн дебей иштеп атышты да. Туура, бирок ошолор шарт түзүп беришти. Жанагы 309 элде абдан чоң талкууну жараткан бир топ адамдардын нааразычылыгын пайда кылган токтом болгон бул. Өзү 20% жерди 1% эле адамдар баш оту менен айыл чарбасын иштебеген адамдар ошол кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлерин жең ичинен сүйлөшүп алып алышып, анан тармакка дээрлик пайдасын тийгизбей койгон. Мына ошол адамдар ар кандай жолдор менен уюштуруп каршылыкты жаратышкан. Бирок 309 токтом кабыл алынып иштеп атат. Эң негизгиси 309 токтомдо эмне эле? Бул катардагы дыйкандарга жогорку түшүмдүү, жогорку сапаттагы үрөңгө жана жогорку продуктивдүү асыл тукум малдарга жол ачып берүү болчу. Мына бүгүнкү күндө асыл тукум малга биринчи президенттин демилгеси менен 300 миллион сом акча бөлүндү. Мына быйыл 4 миллиардка жакын сом акча биз демилгелеп ишке ашырып баштаган агрокомплексти кредиттөө проектисиндеги жана 10 миллиарддын ичинде ошончо акча бар. Акча бар, бирок асыл тукум мал жок. Ошонун баарын элдер, дыйкандар чет мамлекеттен сатып келиш керек болуп калат да. Анан 3 эле сагаң уялам десең, сен эми барып Россиядан кантип алып келесиң? Анын жол чыгымдары асмандан бош болуп кетип атпайбы? Мына ошон үчүн катардагы дыйкандар бияктан ошондой деңгээлдеги мал сатып алыш үчүн асыл тукум мал чарбаларга жардам түзүш керек эле да. Мынакей мал өндүр, өстүр, мына сага жер, айдоо жериң, мына сага жайыт, мына ушу менен аректен деп. Экинчиси үрөн чарбаларга беребиз дегенбиз. Үрөн чарбалар себеп оборот кылыш керек. Которуштуруп айдап, анан ошол жерде бүгүнкү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн тиги жогорку түшүмдүүлүгүнө жетишкен көп сортторду алып келип көбөйтүп бериш керек эле да. Бирок үрөн чарбаларда жер жетишпейт. Ошон үчүн ошол 309 токтом демилгеленген да. Ал эми мына аракет болуп иштеп атат. Ошол убакта биз 309 токтомду демилгелегенде көп алысты көрө билбеген айыл өкмөттөр ошондо 5 жылга келишимдерди узартып жасап салышкан да. Алар биринчиден эмнеден уттурду? Алар биринчиден ошол айыл өкмөтүнүн бюджетине түшө турган кошумча 2-3 эсе көбүрөөк акчадан айыл өкмөтүн куру калтырышты. Мисалы үчүн 2000ден эле берип атышкан жерлерде ошондо биз чыгарып үйрөнчүлүк чарбаларга кем дегенде 11 000 гектарда 11 000 сомдон арендага бересиңер деп чыгардык. Мына көрдүңөрбү кандай душмандык кылган алар. Алар кыска ойлук кылган ошол убакта. Кийин өкүнүп жүрсө керек деп ойлойм. Мына эми ошондогу түзгөн келишимдер быйылкы жыл менен бүтөт, күздө анан бир топ асыл тукум чарбалар, үйрөнчүлүк чарбалар алса керек деп ойлойм.
Бул эми ошол аракет болчу да, бирок бул туура чечим абдан. Бул болуш керек. Бул жасалбаса болбойт. Жасалбаса Кыргызстандагы айыл чарбасындагы чоң өзгөрүүлөр болбойт. Туурабы? Биринчиси. Экинчиси ошол жана жер кодекси. Анан суу кодекси. Суу кодексинде да ушунчалык көп суубуз туруп, анан дыйканчылыкка суу жетпейт. Ошол акыркы 2 жылда, даже 2 жылда эмес, 4-5 жыл болуп калды го мындай дыйкандарга улам суу тартыш болуп, жыл сайын ошол мындай бардык жаарда, соц тармактарда дагы аябай баары ошону сүйлөшүп атышат, айтылып атышат, Казакстанга сатып кетти деп атат. Ушундай көп немелер бар. Анан эми алтын дээринде болот ошол суу дегенчи. Анан сиздин убагыңызда 64 суу сактагыч курулсун деген инициатива көтөрүлүптүр. Ошонун кандай кылып анализдеп чыктыңыз? Канчасы сиздин убагыңызда ишке ашты? Балким негизделүүчү документтер, фундаменттер ошол учурда коюлуп калды болуш керек. Азыр эми ишке ашыруу эле жактар калды деп ойлойм да. 2021-жылдын 4-ноябрында калп айтпасам, президентибиз Садыр Нурбожоевич Жапаровдун төрөгалыгы астында коопсуздук кеңеши өткөн. Ошол жерде мен айыл чарба министри катары айткан сөзүм бар эле да, өзүмдүн отчетумдун аягында айткам. Бүгүнкү күндөгү айыл чарбасынын акыбалы bundan ары кулай турган калган жок. Айыл чарба ушул деңгээлде. Эгерде биз бүгүнкү күндө айыл чарбасына эбегейси чоң колдоо кылбасак, эртеңки күндө азык түлүктүн барлык түрү менен чет мамлекеттеги, башка мамлекеттерден көз каранды болобуз деп. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү негизги муктаждык 68 миллиард сомду түзөт деп айтканда, ошол жердеги коопсуздук кеңешине катышкан жетекчилер, анын ичинде Акылбек Өксөнбөш Жапаров төрага болчу, министрлер кабинетинин төрагасы эле абдан да таң калуу менен караган. Кийин мени тамашалап жүрдү, ой бизде миллионерлер, миллиардерлер пайда болду деп. Бирок ошонун жыйынтыгы ошол 26 миллиард сом акча каралып, ошол каржыланып, анан айыл чарбасында чоң өзгөрүүлөр башталды да. Туурабы? Бүгүнкү күндөгү иштеп аткан бардык проектилер негизи 90% десем болот. Ошол убакта биздин команда менен иштелип чыгып, кабыл алынып, анан турмушка аша баштады да. Мына ошондой иштер болгондо, анан эми ал бүгүнкү күндө уланып келатат. Анан кийин мындай нерсени айткым келет да, сиз улутту мындай бул ферманын мисалында деле карасак, сиз мисалы үчүн башка жактан алып келип кайра сатып, ошондон эле акча көрүп, мисалы үчүн алып сатканда көп пайда түшөт го. Үрөндү алып алып, аны өстүрүп, анан кийин кайра генетикалык материал даярдап, кайра аны көбөйтүп дыйкандарга берген, ал аябай көп инвестицияны да талап кылат, убакытты да талап кылат. Бирок сиз дайым кыйын жолду тандайт экенсиз да. Дайыма ошол мындай туруп калсын фундамент катары, ошондон мындай өнүксүн депчи. Бирок ошол эле маалда баардык адамдарга жага албайт экенсиң да. Бирөө деген туура деп, эгер ошол тармакта өзү иш алып барып, айыл чарба менен мындай бир катышта болсо, саясатты түшүнсө, биз жеген тамагыбыз каяктан келип атат, базарда баанын сапаты кандай, эттин сапаты кандай, баасы кандай деп ошолорду билген, мындай түп тамыры менен билген кишилер аны түшүнөт экен. Жакшы реформалар болуп атат, мунун жыйынтыктарын биз дагы бир 3 жылда, 5 жылда дагы көрөбүз, мындан ары да көрөбүз деп. Бирок ошол эле учурда түшүнбөгөн, ар кандай интригага алдырган адамдар да болот экен. Анан ошондой көп учурда эми хейт деп коебуз го, жаман көргөн, ушундай жаман сөз айтылганда сиз ошолорго кандай реакция кыласыз? 309-токтомду кабыл алып атканда, мен ушул Ак Суу районундагы эле туугандарым деп айтсам болот, чогулуп алып президентке кайрылуу кылышкан. Бул айыл чарба министри кетиш керек кызматтан деп. Бирок мен аны билем да. Кыргызстандын бардык жерлеринде асыл тукум чарбачылыкка, үйрөнчүлүккө эч тиешеси жок эле мамлекеттин башка тармактагы жумуштарын иштеп жүрүп,
Анан айыл өкмөттөрү менен жеңичинен бир топ жерлерди алып алып, анан аны суб арендага берип коюп, болбосо өзү иштетип, киреше таап эле жөн эле жүрө берген айыл чарбасына көп деле пайдасы жок. Мына ошолорду эмилге элеген. Абдан чоң моралдык мага басым болгон ошол убакта. Мага көп сунуш болгон. Тим эле койчу 109-токтомуңду. Кайра тартып артка чакыртып алчы деген. Бирок мен ошол баягы толугу менен айыл чарба адамы, айыл чарба кызматкери, айыл чарба кесипкөй адам катары көрүп көзүм жетип турат да биринчиден. Бул туура экенин. Bundan эч качан артка кетпеш керек. Маган жетекчилик тарабынан да айтылган эми мындай нааразычылык болуп кетпесин деп айттык. Эгерде bundan биз ушул жолу кайра артка кетсек, айыл чарбасындагы реформалар жөнүндө унутушубуз керек анда деп. 309-токтом айыл чарбасындагы өзгөрүүлөргө биринчи кадам болгон. Кайра артка тартпай турган экенин элдердин түшүнүүсүнө жол ачкан. Ошондон кийинки жанакыл көп өзгөрүүлөр суу чарбасында, токой чарбасында, жер реформалары боюнча ветеринариядагы иштелип чыккан өзгөрүүлөрдүн баардыгы, реформалардын баардыгы ошондон башталган. Бул мындай жанакыл оор жолду тандап алат экенсиңер деп атпайсыңбы? Биз ушу келинчегим экөөбүз бул жөнүндө көп ойлонобуз да. Бизге ушул Алла Тааладан болгон бир буйрук болсо керек деп ойлойбуз да. Ушундай кагыраган жерде ушундай адамга жагарлык бир ажайып жерди түзсө болот эмгектин аркасы менен. Талыкпаган эмгектин аркасы менен. Бирок бул жерде айтып коюшум керек, үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы анчene негизги орунду ээлеген үй бүлөнүн атасы менен энесинин экөөнүн ортосундагы эриш аркак түшүнүү, колдоо, күндөбөй түндөбөй дайыма чогуу анан мындай түшүнүү менен турмушка ашыруу. Ошол бизде эгерде биз азыр ойлонуп калабыз, эгерде биз ушул чарбаны түзүп аткан убакта Бишкекке кетип калсак, бүгүнкү күндөгү Бишкектин деңгээлинде, Кыргызстан деңгээлинде бир топ ийгиликтүү капчыгы толтура болгон бизнесмен болмок экенбиз деп. Бирок ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандын биякты көргөн, көрө турган дыйкандарыбыз, элдерибиздин ушундай кылып бизнести ийгиликтүү түзсө болот экендигин көрбөй калмак да. Мен ошол айткым келет маалымат. Балким жаңылып атышым мүмкүн, бирок мен Кыргызстанды канча түрө кыдырдым, бир дагы ушундай чарба көрбөдүм мен. Жок, мен дагы толугу менен айта алам. Көрбөдүм. Кошулам сизге. Анан ойлойм да ошол келинчегим экөөбүздүн эмгегибиз мындай балдарыбыз сыймыктангандай эле болду окшойт деп ойлойм да. Мына могу Капелька деген жогоо байтал. Bunun enesi Россиядан келген, чоң атасы Россиядан келген Спицквят деген айгыр 1 миллион 300 миң доллар уткан ошол жакта. Атасы космос. Капелька кел. Кайра кайталап койсоңуз, Капелька, могу жакшы эле байтал. Капелька деген да, Капелька деген байтал, өзү жорго байтал. Быйыл жаңы айгырга кошулуп атат буюрса. Канча жашта? 3 жаштан 4 жашка кетти. Анан бунун чоң атасы Америкадан Россияга келген Спицквят деген жорго 1 миллион 300 миң доллар уткан Россияда. Айтасыз Америкада. Анан аны Россияга алып келишип, анан биз ошондон Космос деген баласын 1 жашында алып келгенбиз, бунун атасы. Мунун атасы. Анан ал Космос болсо абсолютный чемпион, Кыргызстандын баары билет аны. Космосту мына ошонун Космос Рейна кенчтен чыгып турду. Ооба, ошол жактан чыккан бизде. Анан мына буюрса эмди жылы. Азыр Даярдап атасыздар. Жок, бул туйт. Бул уже бүттү. Мына могу жерде жүргөн бээлердин баардыгы ошол чемпиондун кыздары, Россиядан келген өздөрү чемпион болгон бээлер. Ушундай да, мына тетигинде жүрөт Валенсия деген бээ да уже Кыргызстанда бир топ чабылып биринчиликтерди алып жүргөн кыйын бээ азыр ошол. Тууп атат. Жылкынын ролу сиздин жашооңузда кандай негизи? Мен баягы Саяпкеров поколениямын да.
Мен чоң атам, өз атам, мен баары ушул жылкыга саяпкерлик кылганбыз. Жорго таптап, гүлүк тактап чаап, анан азыр Айбек балам мына бул баары менен азыр Айбек алектенет. Мына жана чаап, жоргодо мына байында Ноорузда ат чабыш болду, андан кийин ат чабыш болду, баарында биринчи орун алып атат жоргосу. Биз Рейна Кенч жылкы заводунда кээде бир ат чабышта 3, 4, 5 байга алчубуз да. Ай. Жорголорго аябай көп көңүл бурчубуз. Жана чабандестер бар өздөрүндө. Ооба. Чабышат, э? Бияктан чабат алар. Негизи эң негизги шарт кандай болуш керек ушу чемпионаттарды даярдаш үчүн? Биринчиден ата энесинде маселе бар да. Мына булардын баардыгы мен 2008-жылы булардын энелерин, булардын аталарын биринчилерден 2008-жылы Россиядан алып келген да. Танда биздеп мына могул Валенсиядагы чоң бээ турбайбы, мындай Кашкасы бар, Эми кашкасы бар бээ ошол 2000 бул 2007-жылкы бээ. 2008-де мен Россиядан сатып келгем, алып келгемдер космос менен чогуу. Анан бул да ошол Спицкий аттын кызы канча чабылды, бир топ жол чабылып, бир жерден биринчиликти алып жүрдү Кыргызстанда. Казакка чабылды, Кыргызстанга чабылды. Мына азыр уже бир топко барып калды. Ошондо бул жерде аз туар бээ болуп, кулундары мына жакында бул да туйт. Мына ушундай бээлерде тиякта алтында Агара деген бээ турат, бутунан сынган, бутунан травма алган, бирок бу дагы катуу чемпион болгон, катуу чуртагандар. Мына ушундай бээлер барлыгы. Анан айгырларды болсо жылга тандап алып келип, анан ошо Россиядан, Америкадан келген айгырлардан таап алып келип, анан буларга кошобуз, анан булардан калган кулундардан анан өзүбүз таптап сатабыз, казакка сатабыз, акырда сатып. Бизде мындай товардык багыт тегишчилерде. Ушул жакта малды бордоп семиртип, жылкыларды, койду, уйду ошол жактан бордоп, анан мясокомбинатка жеткизебиз. Өзүбүздүн мясокомбинатына союлат да. Бул жерде болсо, ошол койдуку да, уйдуку, жылкыныкы дагы бул жер таза племеннойлор да, асыл тукум малдар барлыгы да. Көбөйткөнгө да. Ошого жараша мамиле кылабыз, ошого жараша жаракат багабыз. Бизде бизде Кыргызстанда көбүнчө жайында жайлоо айдап күзүндө алып келип, анан биз жайында кышында кандай жем жесе, жайында да ошондой жейт. Жылкылар да ошондой. Карабайсың, азыр болгон май болду, тиги күзүндөгүдөй болуп турат да. Ошол да, мен да таң калып атам. Негизи семиз болгон кези күзүндө көрөсүң го, жайлоодо түшүп келатканда, азыр эле булар. Мына бизде азыр май болот, Май. Апрелде да ушул. Февралда да ушул. Жер кап жүрүшөт. Ошентип багабыз да ошол. Анан эми карабаса катын кетет, бакпаса мал өлөт деген. Туура. Мына бакпаса. Жакта сонун жер экен, жайлоодой климатта сонун. Азыр мейлин бир аз шамал болуп атат, бирок таза абасы таза. Аябай сонун. Бүгүн кичине күн бузулуп калбадыбы? Бирок ал бизге аябай дыйканчылыкка аябай жакшы болду. Эки жакка көп кетирбейбиз, акырын ушул жерде эле көп бак отургузабыз. Көп көрдүң го, жашылдандыруунун үстүндө эле иштей беребиз биз. Көп көбөйтөбүз. Анан Негизи мындай жаратылышка кенедей кыянаттык жок да бизде. Только негизи сиздин чарба турган жердин тегереги адыр жерлер экен. Ооба. Бостомдук экен. Бирок ушунча эмгек менен бактарды отургузуп бир микроклиматты түзүп турсуңар. Көрүнүп турат да. Жап-жашыл болсоң болуп турат. Дегендечи ушул жерден тура албайсың. Мынтип жөн эле илек-илек болуп ысып турчу да ушул жерчи. Анан кийин улам могу жыргалаңдан өйдө карай фляга менен суу ташып жашаганбыз деген ушул жакта. Бирөөнө айтсаң ишенбейт. Фляга маякта булак бар болчу. Булактан фляга суу толтуруп алып, көтөрүп чыгып албактай мынчалык машиналарыбыз да жок болчу. Мен ост иштечимин, анан бияка келгенде анан машина менен фляга менен ташып чыгып коебуз. Анан бактарды болсо тиги бул жерге пожарный насос коюп, суу чыгарып. Канча деген эмгек. 2000-жылы могу жерге 1000 терек отургуздук. Анда маяктын баары ачык болчу.
бизде чет жактан элдер келгенде дагы Бишкекти каалабыз, анан кийин кайсыл жактарга барсак болот, эмнени көрсөк болот дегенде ойлонуп калат экенсиң да, каяка барса болот. Санап көрсөк бара турган жерлер аз эле. Жаңы ачылган жана чоң магазиндерге алып барайын десең, ал чет жакта деле толтура. Анан ушу Караколдо Рейна Кенч бир Ысык көлдүн Караколдун бир мындай бара турган жерине достопримечательностуна айланыптыр. Буну деген дайыма эле айтып келишет башкалар дагы, тааныштар дагы, чет жактан келген иностранецтер дагы. Анан негизи азыр бизде агротуризмди дагы өнүктүргүсү келген фермерлер аябай көп. Клубника өстүрүп башташат, анан агротуризм кылайын деп атам, же болбосо алма бак өстүрөт, ошентип мен да агротуризм менен алектенгим келет дейт. Сиздин кеңешиңиз кандай агротуризм боюнча? Бул өнүгүү канчалык деңгээлге барат? Кыргызстандын айыл чарбасынын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Адам баласы өзү жаралганынан, жаратылышынан жерге, анан малга жакын да, өзү негизи. Нью-Йоркто жашайбы, Токиодо жашайбы, Москвада жашайбы, айырмасы жок, бирок анын гендеринде ушул бар да. Эмне үчүн туристтер ушундай жерлерге умтулат? Эмне үчүн баргысы келет? Себеби ар жакта гендеринде ошол бар да. Туурабы? Баары эле мисалы үчүн ийгиликтүү финансист болгон жок да. Анын канча муун мурункулар биз өңдөнүп эле айыл чарбасында аракеттенген. Ошол каалайбыз, каалабайбызбы гендер чакырат. Жанакындай көп кабаттуу офистерде иштеп, асфальт менен, машинеси менен жүрүп, баскан жери брусчатка болсо, бетон болсо, мрамор болсо, адам ушундай жерге өзү абдан баргысы келет. Азыр бүгүнкү күндө дээрлик бардык мамлекеттерде эле агротуризм бар, өнүгүп атат. Биздин Кыргызстанда биздин тазалыгыбызга, биздин жаратылыштын өзгөчөлүгүнө дагы абдан көп суктанышат. Ушул жерге келгенде уктап эс алганында басып жүргөндөрүнө, дем алган абасына, ичкен суусуна суктанып атышып эле кетет да ушул жерде. Баары эле мына жеген эттин даамына, бушкан токочтун даамына, жытына, өзгөчөлүгүнө суктанып алып аябай кетишет да. Муну менен эмне айткым келет? Кыргызстанда агротуризм келечеги чоң эле. Мына биз былтырдан баштап ушул жерге келген клубника гүлдөп өсүп баштаганда туристтер келип ошону өздөрү терип алат, өздөрү жебейт. Албетте тыйындарын төлөйт, бекер эмес. Бирок канчалык ырахаттанат ошонун ушул жерде өскөн клубниканын жытына таң калат. Ошонун даамына таң калат. Анан өздөрү кол менен теригенге эмне жетсин, ошого таң калат. Мен айткым келет, Кыргызстанда агротуризм өнүгөт. Бизде туура жолго коюш керек да. Анан туристтер келсе эле давай бакка киргиле, анан тиги бул эмес. Шарт түзүп бериш керек аларга. Ар бир адамда кичинекей фермер отурат. Мейли кайсы чоң шаарда болбосун, анын баары ичинде кичинекей фермер бар. Анын кайсыл бир муундагы баягы аталарында ушул бар да. Биз эмне үчүн Санжыра, анан Жети Атага чейин деген нерселерди тактап жүрөбүз? Ошонун баардыгы биздин каныбызда бар. Ошону эсепке алышыбыз керек да. Биздин каныбызда болобу, ар бир эле улуттун, ар бир адамдын канында бар ошол. Ошого шарт түзүп бериш керек болсо, эмнеге ушул жака тети миңдеген чакырымдан бери келет? Эс алат. Анан мен мындай нерсени сурагым келип жатат. Айыл чарба негизи бул любой эле бизнесте рисктер бар го, экономический рисктер бар. Партнерүң же алдап кетиши мүмкүн, же болбосо мындай законодатель, налоговый жактан. Бирок айыл чарбада андан тышкары климаттык шарттарга байланган ошол эле жерге, мөндөргө же болбосо сууга байланыштуу аябай көп го, же болбосо мал мисалы үчүн өлүп калат, аябай көп рисктер бар. Анан сизде мындай оюңузга келген жокпу? Бүттү, жетет. Мен азыр эми туруктуу башка соода саттыкка же болбосо башка нерсеге басым жасап, ошону дагы мындай инвестиция катары колдоноюн. Эмне себептен жөн гана айыл чарба ошонун баардык тармактары мындай көңүлүңүз калбай, үйрөнчүлүктү дагы өнүктүрүп, берки асыл тукум малдарды да өнүктүрүп, ошол менен улантып кайра иштетип, аны кайра агротуризмди өнүктүрүп, эмне себептен ушу айыл чарбанын тегерегинде иш жүргүздүңүз? Ушул чарбанын түзүлүшүнө бизде Караколдо атактуу Кенч деген кафе болгон.
Ушу келинчегим ошо уюштуруп иштеткен. Ошондо абдан ийгиликтүү бизнес болгон ал. Анан ошондон түшкөн кирешенин баарын бияка салдык. Бир нече магазин иштеттик биз. Соода саттык бизнесинде да аябай аракет кылдык. Анда дагы түшкөн каражаттардын баардыгын ушул жерге айтып атпаймынбы, 1 сом тапсак 1 сом, 2 сом тапсак 2 сом ушул жака салып аттык. Ошон үчүн ушунча ийгиликке жетишкенге мүмкүнчүлүк болду. Эми бүгүнкү күндө ошол дыйкан чарба жакшы деңгээлге чыкты, туруктуу өзү иш алып бара атат азыр. Кирешеси менен өзүнө өзү камсыз кылып, киреше алып келип, үй бүлөгө мындай жакшы жашоого шарт түзүп берип атат. Анан эми дагы алдыда ойлорубуз бар, бир топ айыл чарбасынан башка багыттарда дагы бизнес кылабыз деп. Аны эми ушу балдарыбыз менен талкуулап атабыз азыр. Буюрса ал жагында да барабыз. Сиз үчүн эмне байлык? Акча менен эсептелгенби же болбосо ошо балдарга калтырган кандай десем баалуулуктар, принциптерби? Биздин үй бүлөнүн принциби жанагы каражатка, акчага байланган жери жок такыр. Эч кимебизде. Ошол министрлик кызматка барганда да, баратканда дагы ушул такыр мындай мамлекеттик кызматка барбайлы деп башка үй бүлөлөр давай баралы антели мынтели элет го. Биздин балдарыбызда, менин келинчегимде дагы, балдарыбызда дагы андай такыр жок. Анан акча көп табалы, анан байыйлы андай мындай деген дагы балдарыбыздын бирөөндө да жок. Такыр. Ушул жагын сыймыктан алабыз да. Ал эми келинчегим экөөбүз үчүн байлык мына ушул балдарыбыздын тарбиялуу болушунда. Неберелерибиз шашып бияка келгенинде. Анан эртеңки күндө ушул түбөлүктүү болуп, анан муундан муунга өнүгүп барат деген нерсеге ишенич, ошол баалуу биз үчүн. Министр болуп турганыңызда өкүнүп ушулга жетишпей калдым деген нерсеңиз барбы? Мындай чындап айтса, жанагы башталган реформалардын баардыгын дагы бир 2-3 жылда мындай алгылыктуу ийгиликтерге жеткизсем болмок деген ой бар. Бирок мен айтып коюшум керек, министрлик кызматтан мен өзүм бир нече жолу суранып атып кызматтан кеттим. Себеби биздин үй бүлөгө ошол мен тиякта кызматта, министрлик кызматта иштегеним көп залакасын тийгизди. Биринчиден ушу жердеги үй бүлө менен болбой тиги жерде келинчегим экөөбүз Бишкекте болуп, бияктагы балдарга жардам берүү маселеси болбой, анан бизнести жүргүзүү башкаруундагы бир топ баягы кыйынчылыктар пайда болду да. Эми биз кайра бияка келишибиз маанилүү болду өзүбүз үчүн. Ошон үчүн үй бүлөдө кеңешип, анан мен ушул урматтуу президентибизден сурандым эле, мени мүмкүн болсо кызматтан бошотуп уруксат бериңиздер деп. Реформа качан ийгиликтүү болот? Реформаны баштаган жетекчи, анан командасы аягына чыгарганда ийгиликтүү болот. Тилекке каршы биз реформаларды баштап, пайдаланып түзүп, таамын тургузуп көп жерге жеткиздик. Андан ары карай да бир эле кишиге байланыштуу эмес да нерсе. Ар жагы ошо реформа болуп кетсе жакшы болмок. Бирок мен ошол бир эле нерсеге өкүнөм. Ошол реформалар ара жолдо калып калбай турмушка ашса, ал мага эмес пайдасы, ал жалпы элге пайдалуу. Мына мен кызматка дайындалгандагы Кыргызстандын азык-түлүк жана тамак аш коопсуздугунун деңгээли, анан кызматты өткөзүп берип аткандагы азык-түлүк коопсуздугунун деңгээли асман менен жердей өзгөргөн. Ошону мен да белгилеп кетким келет. Сизге келерден мурун мен ChatGPTден да сиз жөнүндө маалымат бер деп сурандым. Аскарбек Сапарбековичтин миссиясы кандай, принциптери эмне, үй бүлөсү кандай, анан ошол иштеп баштагандагы жыйынтыктары дегенде ошондо да айтты. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча ошону эң биринчи аткарыла турган иштердин бири катары койгондугу үчүн үрөн, будайдын өндүрүлүшү 30%дан 72%га чейин көтөрүлүптүр да. Бул дагы аябай чоң жетишкендик, 2 эседен да ашык, 2,5 эсеге чыгып атат. Бул дагы жакшы статистика. Мындайча айтканда, сиздин иштеген тарыхчаңыз дагы бардык инфополеде дагы бар экен. Ошол жактан дагы көрүп тактасак болот.
Анан негизи биздин элде мындай да бизнесмен десе эле, мындай жеке ишкер десе эле, бул жактан бир жактан приватташтырып анан байыган же элди алдап байыган бир адам да деп ойлошот. Бирок жаштарда ошол сүйүндүргөн нерсе жаштарда өзгөрүптүр. Азыр жаштар өзү бир кичинекей бир иш баштап ошол жактан бир киреше көрүп мен налог төлөп атам, бул деген менин мамлекетиме алып келген жакшы бир пайда деп ойлошот экен. Бирок ага карабастан балким менден бир 35тен жогору болгон адамдар, 45-50 жаштагылар ошентип ойлошот да, жеке ишкер десе эле бул байыган адам деп анан жек көрүшөт. Сизден эми сурагым келип атат, госслужба менен жеке ишкерчиликтин айырмалары эмнеде, артыкчылыгы жана кемчиликтери сиз кандай көрөсүз өзүңүз? Азыр ички туризм дегенде өнүгүп атпайбы? Анан бизде Кыргызстандын жарандары көп келет бияка эс алганы. Анан конуктор келет, ар кандай деңгээлдеги адамдар келет. Анан кээде айтып калышат да, Аскар ага, сиз министрлик кызматка 2 жолу барыптырсыз, ошондон пайдаланып аябай жакшы жерди алып алыптырсыз деп айтышат. Бирок бул жерди биз Айдөкөбүз алгандагы мусор толтура, чаң учкан, эч нерсеси жок жерди алганыбызды алар элестете албайт. Аны жана сенин сөзүң айткым келет да, ошо ар кимдер ар кандай кызмат, мамлекеттик кызматка барса эле сөзсүз жанакындай бир нерселерди приватташтырып алып, аны сатып, анан байып антип мынткен. Биз үй бүлөбүз менен так ушундан алыс болдук. Толук. Көлдүн тегерегиндеги жерлерди алууга мүмкүнчүлүгүбүз көп болгон, губернатордун орун басары болуп аткан, илдетин аткаруучу болуп иштеп аткан убактада 1 чарчы метр албай ушинтип келгенбиз биякта кызматта жүргөндө. Анан эми мамлекеттик кызмат менен жеке бизнестин ортосундагы айырма. Кай жерде иштебесең дагы элге пайдаңды тийгизишиң керек. Мындай орусча айтканда не обязательно. Кээ бир мамлекеттик кызматта жүрүп деле пайда эмес зыяны көп болгон жетекчилер бар. Бизнесте жүрүп вообще өзүнөн башка кишиге пайда тийгизбегендер бар. Максаты бир эле көбүрөөк акча табуу. Бул адамдын өзүнөн го дейм. Бирок мамлекеттик кызматта иштегенде көп адамдарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүң бар. Ошону максат кылып койсоң, анда сөзсүз ийгилик болот. Мамлекеттик кызмат кайсыл деңгээлде болбосун, бул өз элиңе көп пайда тийгизгенге мүмкүнчүлүгүң бар да. Ошону Алла Таала ошондой мүмкүнчүлүк бергенде жакшы, чын жүрөктөн, ак ниет менен иштеш керек да. Бизнесте эми албетте бизнестеги жасаган аракеттериң өзүңдүн үй бүлөңө түздөн түз тиет. Мамлекеттик кызмат иштеген аракеттериң үй бүлөңө эмес, жалпы элге пайдасы тиет. Фермада болгондо биякта биз ушул үйдөбүз. Бул жердечи. Анан эки жагынан кирет, биягынан, ар жагынан кимдерди кабыл алабыз? Жумушчулар келет да. Ушул жерде иштейм мен. Фермада экенде эки жерде ушундай кабинеттер бар, экөө окшош. Бул жердеги бул фермада экенде, тиякта эт комбинатында өзүнчө ушундай. Барганда көрөсүң, ма жерге дагы бир келгенде буюрса бересиң. Ама алардын баардыгы неменики? Жорголордуку, анан асыл тукум малдардын ийгиликтери. Баардыгы тиги жанакы грамота деген немелердин баары bunun ичинде толтура, грамоталар коюлбайт да бул жерде. Этиңдей болуп, мондай болуп жыйналат, рамкасы барлар, рамкасы жоктор. Биринчи орун дейт э? Биринчи орун эркек козулар арасында дейт. Биринчи орун ургач козулардын арасында дейт Рейна. Козулар боюнча эмне болгон? Выставка болот да. Выставка. Көргөзмө болот, Арашандыкы. Ошого барып катышат да, биздикилерди алып барышат ушуга. Анан көк бөрү боюнча, жорго боюнча, асыл тукум малдар боюнча Мыс көлүнүн выставкалары, Бишкектин выставкалары, ат чабыштар. Могул жактан эң эсиңизде калган сыйлык сиз үчүн баалуу болгон барбы?
Чыкмоолукко да биринчи автомашина экен, ушул Гүл сары дейт. Гүлсары экен ошол чыкмоол ушу. Ормон ханда биринчи орунду алган. Выставка ошондо алганы бар, Ормон хандыкында. Калп айтпасам. Анан могу Казакстанда президенттин кубогунда туткандар бар да, эми булар көп аябай эле. Анан өзгөчөлөп айтыш. Билбейм, бар эле. Казак менен кыргыздар биз Кыргызстандын атынан биздин ошо космос деген жобону чыгарганбыз. Ошондо среди 2 лет, среди 3 лет экөөнө чабылган. Экөөндө тең биздин космос казактар туткан да. Кайсы жылы? Ошону белгилеп. Эсимде жок, 2009бу, 10-жылы го дейм. Ошондо утканда ошол аябай эсимде калып калыптыр. Кыргыз менен казактар кадимгидей чабышканбыз да мына. Мындай. Бирок ошо тарыхчасы да бар. Иә. Тарыхчасы да бар мындай. Бирден эле ат чыгарганбыз да, казактын эң кыйыны, биздин эң кыйын. 2 жаштык космос ошондо 2 жашта бар, 2 жашта ошол 3 жашка барып ошол утсалган. Экөөнү тең. 2 жыл подряд болуптур да. Экөөнү тең утсалган. Жакшы. Китепканаңыз да чоң экен, Ал батпай калды булардын ичинде. Ошону байында сүйлөшүп калганбыз, олардын баарын алып, же болбосо маңдайга кайра чоңойтпасам, китептер бүт үйдүн баары китеп болуп кетти, чогулуп, анан алардын баарын ирет таппай койсок, өзүм булар уже бардак болуп баратат да, книжный бардак да бушеште. Жок, бул жак кабинетиңиз министрликтен да чоң экен го. Жок, кыскараак. Баары. Жок, бая кыскараак экен, бирок бая чоң турбайт. Ооба. Анан эме орун да көп экен. Содержаниясы менен. Содержаниясы. Представляете, записи с 2005 года. 14 мая 25 года ат менен кыдырдым. Үздүктөргө химпрополка плюс 5 литров новопит бердик. Күн ысык, жаан жаабайт. Үздүктөр саалбак элек болуп баратат. Кайра 10 күндөн кийин новопит бериш керек болуп атат. Жаздыктын баары жакшы чыгып тур, срочно подкормка беришиңиз керек. И я пишу на 50 килограмм карбамид, сыйлка менен беришим керек. Химпрополка плюс новопит. Силердин немен алганбыз? Мегафил, да? Жок. Супер артрон. Ооба, анан немечи гербицид. Каламити. Каламид. Я потом отдельно. Кукуруза 2 жалбырак болуп барыптыр деп, вот это 14 последняя запись. 4-5 мая этого года кукурузу сеял, как сеял, что сеял, не сеял, бар жазылып турат. Первая запись 25 декабря 2004 года. Что делали? За 2 дня с фермы продал 3 головы коров на откорме, 9 бычков с откорма, 3 овца-матки с откорма, на общую сумму баланча. Анализ 3-месячного отхода показал, что с малым поголовьем скота на откорме хороших результатов добиться очень трудно. Необходимо довести поголовье скота в то время до 40 голов для затемки. Видишь тогда мне, а сейчас сколько раз больше, да? Ошону айтсаңыз. Негизи бардык нерсени кагаз түрүндө пландаш керек. Ишке ашырганда да ошону кагаз түрүндө жазыш керек дейт го. Анан артка кайрылып сизде ошол эмоциялар келет да. Канча дейт? В рационе уменьшить концентрат и увеличить отруби и картофель деп жазып атам анализдеринде. На 1 января 25 года имеется земель тепкеде тогда 170 гектаров. Необходимо увеличить до 250. Есть. Увеличить площадь наглядно до 30. Есть. Бүт задачалар аткан. Ооба. Анан повседневкам бар, каждый день пишу потом. Черкиваю. 29 декабря 2004 года. Хорошо. Фермада жүргөн иштердин жана болгон расходтордун учетун оңдоо үчүн бир система ойлонуштурушум керек деп жазатым да. Деп анан кээде окуп коем, назад возвращаться этип. Кээде күлүп калам, иногда смешно ошол ошондо коюп аткан пландаргачы
Ал убактагы проблемалар смешно азыркы күн менен, азыркынын менен караганда. 24 8 марта чыгып турганда бүгүн талак ат менен чыктым, каар жакшы жатат, күн жылыды, суулар сиңип талаада. Талаадан аккан жок, учету, ана туда-сюда деп жасап экен. Жакшы. 2004-жылы ушул кабинетиңиз бар беле? 2004-тө жок. Ушул дептерде ошол жерде жазып баштаган азыркы. Бул да стабилдүүлүктүн бир белгиси да. Өзү оказывается ийгиликтүү бизнес бир багытта болуш керек. Можно наращивать, но никак не шарахаться, да. Тияка болбой деген вот есть. У нас основное направление есть, а мы уже мускулы наращиваем, да, потихонечку. Агротуризм кирди, мектеп кирди, мясокомбинат кирди, откорм площадка кирди. Биз бул жерде баштаганда эчтеке жок болчу. Боз үй тигип койсок, боз үй шамал учуруп кетип. Анан бир вагон алып келип, вагондо жашап, анан бир жаман үйдү ремонттоп, ошондо жашап, анан ошода сандык жыл киргизип, ошентип жашаганбыз. Вот это все писалось на коленях, что ли. На коленях писали все. Азыр это эртең менен туруп, эрте турам да мен туруп, намаз окуган менен келип отуруп, опусум жазам. На свежую голову. 2004 элестетиңиз могу эле 21 жыл болду. 21 жыл болду. Ушул эле дептерге элестетиңиз. 21 жыл бир дептерге. Мындайлар жазыла берет, мисалы үчүн коневодство, учет отдельно, финансовая грамотность. Это моя финансовая грамотность для себя. Жанакыларда отурам да АТМдерде. Ошонун курстарына катышам, анан жазам өзүмө. Пятый шаг шафты. Расчет начисления заработной платы продавцам, штрафы, работникам, сылабай деген. Период контроля, неделя. Ар биринин учет жүрөт. Это, например, это дневник по иноходцу Майгашка с 9-го года. Мына порядок, мына дисциплина. Ошондо болот да. Кичүүнелер эмес. Нурмухаммеддин баласы. Ой. Эчтекеден коркпойт. Койлор дарылап кетет, буйлар дарылап кетет, жылкы минет, талашат, ыйлайт. Канча? 1 жаш 8 ай бар. Кичинекей экен. Вот Кудайым буйрса потенциальный продолжатель. Алла Таала үнүбүздү угуп, элдин кылган дуаларын, түлөөсүн кабыл кылып, жаан жаадырды да. Мен аябай сарсанаа болуп аткам да. Жолду көрдүңөрбү? Эмне дегенде кетет элдер. Ошо үмүт да ошонун баары да. Алардын ичинде биз да барбыз. Сеп айтып атам, көчөлө кыдырып, көчөкүмдү жаза элек экен, ошо көчөкүмдү жазышым керек. Көчө кыдырып келген бүт талаалардын баары. Эмне менен кыдырасыз талааларды? Ат менен кыдырасыз. Ооба. Атым бар өзүмдүн, жорго атым бар, аны ошолор такалап карап турушат, анан токуп койгула дейм, эртең менен саат 6-7-ге токуйт, эртең менен завтракка чейин кыдырып келем баарын үйдөн. Болду. Ошондо жыргап калам келем, завтрак кылып алып дальше. Жакшы. Күнүңүз саат канчада башталат? Негизи 5:30. 5:30 турасыз. Жок, турам андан эрте, азыр 4:30 турам. 4:30 турасыз. Анан Жок, эртең менен турам, намдар аталам, намаз окуйм, анан чамча бирдеме окуйм, жазам. Анан уйкум келсе 1-5 минут токтойм, анан туруп алып, анан ат менен, анан завтрак кылам, машина көтөрүп алып комбинатка барам. Талаа кыдырам, тияка бияка барам, анан немеге жумасына 3 күн фитнесим бар по 1,5 часа. Фитнес залга барам, болду ошол. Кечинде биякта. канчада бүтүрөсүз ошондо? Ар кандай. Кээде 9-10-11ге чейин дыйкандыкы ненормированный да. Ар кандай. Иш бүтпөйт, Иш бүтпөйт да. Иштейм деген киши го жумушта отура. Жакшы. Ошол ичинде. Дем алыш күндөрү деп атайын белгилейсизби? Андай деле жок го бизде. Атайын график боюнча дем алыш жок. Жаан жаап калса мына дем алыш. Болду ошентип. Эс алган, мен эс алып атам деген учуруңуз кандай деп эсептейсиз? Мен өзүм жакшы көргөн жумуштан эс алыш деле кажет эмес экен да. Мен аябай жакшы көрөм ушул жумушумдучу. Анан мындай физически чарчайсың, умственно да чарчайсың.
Анан кээде айда экөөбүз отуруп кетип калабыз бир жер. Гостевой домдорду кыдырып келели деп. Анан кийин кандай өзгөчөлүктөр киргизип атыптыр, жаңылыктар эмне экен деп барабыз. Анан кээ бир айылдарды барып жут ушул айыл кыдырып чыгалы деп жөн эле барып айыл кыдырабыз. Былтыр бул үйдү мындай эле, мындай өзгөрүптүр деп айыл кыдырабыз. Жөн эле эч кимге айтпай эле жөн эле кетип калабыз, барып бир жерден бир чай ичебиз, кайра келебиз. Такыр саясатташтырылбаган жашоо да биздики. Башкалардын мээси дейт го, жана эле тигиге мамиле кылат элем, анан буга барыш керек, анан бизде такыр андай жок. Мен бир жакшы жерим бар бак. Мен вот министрликте бүттү да министрлик. Мен шак жабам аны. Всё. Убран, забыл. Открываю новую страницу и кайра кайрылып, бурулуп, анан эмне иштейт, переживать этип, анан антип мынтип кой элдерчи. Менде такыр андай жок. Мен неметпейм. Кейбейм, анан кайра кайрылып баргым келбейт анда. Жөн эле анализ кылып коём. Кайра анализ кыла берем, болду. Мен ушу сиздин көз карашыңызды дагы бир жолу белгилеп кетким келип атат. Анткени көп эле көбүнчөсүндө, баарында дебейин, эми көбүнчөсүндө жетекчилерде мындай нерсе бар да. Мен ушундай кызматым бар, а сен мага ушундай мамиле кылганга же болбосо мени ушинтип тосуп алганга, менин айткандарым сөзүмө эки кылбаганга милдеттүүсүң депчи. А сиз айтып атасыз, бул мамлекеттик кызматкер, бул элдиге кызмат кылыш керек, өзүңдүн ичиңдеги принциптериң болуш керек деп да. Мен ушу бизди көрүп жаткан ар бир жаштар жеке бизнести, ишкерчиликти тандашабы же мамлекетке барып кызмат кылышабы, ушул мамлекетке барганда кызмат кылсаңыздар, сиздер эң биринчи орунда ошол аткарып аткан ишиңизде элге кандай пайда алып келе алам деп ойлонушуңуздар керек. Мен ошол кызматка келдим, мен айтканымды жасай эмес, элдин үнүн угуш керек. Туурабы? Аскарбек Сапарбековичтин да принциптеринин бири ошол экен. Эми мен биздин интервьюбузду жыйынтыктап жатып, бир нерсени эле сурагым келет. Мени көп кейиген нерсе мындай да. Азыр эми көрүп жатабыз, Казакстанда, Өзбекстанда, ошол эле коңшу өлкөлөрдө, деги эле башка Европанын да, Германияны мисал үчүн алсак, ал жакта айыл чарбада жакшы реформалар жүрөт. Анан кийин фермерлер да ишин алып барганда мындай профессионалдуулук менен алып барышат да. Анан негизи эле айыл чарбада болбосун, башка тармактарда деле мугалим өзүнүн ишин алып барса, жакшы билим, тарбия берсе, врачтар болсо өздөрүнүн ишин жакшы алып барса, туура өздөрүнүн дагы квалификацияларын жогорулатып ишин жакшы алып барса, мисалы үчүн ошол же механиктер оңдогонду жакшылап үйрөнсө, мындай максат акча тапканда эмес болсо деп ойлойсуң да. Анан өзүм анализдеп көрүп мындай ойлондум да, ушунун баарын жолго салып, ар бир кайсы профессияга окуса ошол кесибинде мыкты иш алып барыш үчүн бул билимдүү болуш керек экен депчи. Анан биз эми айыл чарба тармагын сүйлөшүп атабыз. Айыл чарба тармагында фермерлердин көбүн билим жолуна түшүрүп, кантип деңгээлин дагы чыгара алабыз? Кандай реформалар керек бизге? Кыргызда макал бар да. Бөдөнүн сойсо да касапчы сойсун депчи. Туурабы? Анан эми кайсыл багытта болбосун профессионал болуш керек да, аракет кылыш керек. Бизде мындай да, бир бизнести кылып келатат, анан кошунасы сен алма өстүрүп атса, кошунасы клубникадан бир жылы кирешет тапса эле, болду, бар алмалардын баарын жулуп салып эле кайра клубника отургузуп коет. Ал клубникадан күйөт. Дагы бир башка жагында чуркашат. Антпеш керек да. Бир багытты жакшылап ойлонуп, анан ошону тандап алып, ошондо майын чыгара жасаш керек да. Ал багытты туура тандап алыш үчүн адамда билим болуш керек. Туурабы? Ал ошону көрө билиш керек. 5 жылга, 10 жыл, 15 жылга бери дегенде болжоп алып, анан иш алып барыш керек да ошондо. Туурабы? Ар бири секирбеш керек. Секиргенде эле жыйынтык болбойт. Туурабы? Ошол акыры баягы саргара жортсоң кызара, бир кызара бөртөсүң деген ушул аракет кылсаң, анан жыйынтыкка жетесиң деген сөз. Туура, ошондуктан жана биз эмне үчүн фермерлер мектебин ачканбыз бул жерде? Эмне үчүн ушул биздин фермерлер мектебин деп Баткенден баштап бүт Кыргызстандын ар бир областына, бардык жерден келип окуп, кийин
кезиксе да рахмат айтып, кезикпесе телефон менен сүйлөшкөндө рахмат айтып, кандай жыйынтыктарга, ийгиликтерге жетишкендерин айтып жүрүштү. Себеби адамга билим керек. Айыл чарбасындагы ийгиликтердин негизи бул фермердин билими. Бул үрөнгө болгон билим, технологияга, техникага болгон билим. Мына ошолордун баардыгын чогултуп келгенде анан фермер ийгиликтүү иш кылат. Анан кошунасын көрүп, тияк биягын көрүп эле секире берсе ары бери жыйынтык болбойт. Ошон үчүн мен белгилегим келет, биз ошол окутушубуз керек. Фермерлерибизге ар кандай шарттарды түзүп окутушубуз керек. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде мен көп жерге, мен Голландияга барып дагы фермер катары окудум, фермер мектебинде, Германияга барып окудум. Ал жерде жаш мектеп жашында, мектептен кийинки жаштар ошондо атайын окуу жайларга барып окуйт. Ошондон диплом алганда гана айыл чарбасы менен алектенгенге уруксаат берилет аякта. Бир эле такачы жөнүндө айтайын мына. Бизге ушул Австриядан бир такачы келди ушул жерге. Ал такачы болуш үчүн 4 жыл билим алат экен. Диплом алгандан кийин 3 жылдан кем эмес шакирт болуп иштейт экен барып такачыга. Анан ошол такачы жылкыга жылкыны такалаганга эле ошонун буттарын, туяктарын тазалап, анан такалаган үчүн эле. Анан 3 жыл аны менен ошого шакирт болуп иштеп, анан ошондон мына сен эми теорияң жарашты, практикаң да жарашты, сага эми уруксат деп сертификат бергенден кийин гана өз алдынча аттарды такалай алат экен. Мына ошондой жигит келип бизге келип бир жумача жүрүп, биздин баягы Рейна Кенч асыл тукум жылкы заводунда келип аттарыбызды такалап жүрдү. Мен ошонун жасаган жумушун көрүп таң калдым. Көкүрөгүн койгулаган биздин такачылар анын жанында тай чабым жерди артта калат. Көрдүңбү? Мына таптаганга, чапканга жарабайт бул деген атыбыздын туягын ушундай оңдоп койду 1 саатта. Айтты мага, проблемный атыңды көрсөтчү деди. Анан бир мындай күчтүү жылкыбыз бар эле, бирок туягында проблема бар. Анан ошону көрсөтүп койду. Сен 1 сааттан кийин кел деди. 1 сааттан кийин келип, ошол жылкынын мен туягын тааныбай калдым да. Бутун тааныбай калдым. Оппа окшош чыныдай болуп жасап коюптур. Ошондо айттым, вообще, оказывается, баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деген чын экен да. А бизде ар кимибиз такачыбыз да. Ар кимибиз такачыбыз, ар кимибиз такалайбыз, ошентип аттардын бутун талкалайбыз. Көрдүңбү? Билим деген негиз. Ошол жакта диплом алмайынча сен фермерлик кызмат кыла албайсың, иш кыла албайсың, жана атаң 10 жолу фермер болсо да. Көрдүңбү? Бизде да ошондой болуш керек. Биздин азыркы кээ бир жерлердеги жерди айдоону карап жаның кейийт. Үрөн сээп атканын көрсөң дагы жаның кейийт. Малдын багылып атканын карасаң дагы көп нааразычылык пайда кылат. Ал адамдын жамандыгынан эмес. Ал каалабагандан эмес. Анын билим деңгээли ошого жетпей атканда. Катардагы адамдардын, фермерлердин билиминин төмөндүгүндө биз күнөөлүүбүз. Мен ойлойм, мен да ошондо күнөөлүүмүн. Ошон үчүн жана фермерлер мектебин ачып ушул жерде ушунча аракет кылдык биз. Эми жыйынтык катары фермерлер мектебине биздин Кыргызстанда дыйкандар кантип келе алышат, кантип байланыша алышат? Биздин сайтыбыз бар өзүбүздө. Инстаграмда дагы бар, Фейсбукта дагы бар. Балдарыбыздан активный. Ошол жактан байланышса болот. Рейна Кенчте биздешет да? Рейна Кенчте биздешет. Аларга биздин мисалы үчүн профессионалдуу билим деңгээли, теориялык билим деңгээли абдан жогору, практикада Кыргызстан боюнча ветеринарларды окутуп жүргөн ветеринар агайыбыз, биздин мектептин мугалими. Экономисттер дагы, агроном дагы ошондой. Жөн эле теория эмес. Ошо практикада күйүп, бышып, бүтүп, такшалып, кыргыздар айтканда алчы таасын жеп ушул багытта. Ана жогорку деңгээлде кесипкөй болгон адамдар. Толтура мааниси жок, пайдасы жок маалыматты бербейт. Каяктансың? Баткенди Баланча районунан группа чогулду. Ошолордун жаратылыш шартына, топурагынын өзгөчөлүгүнө, анан ошол жактын менталитетине, анан ошол жактын каада салттарына ылайыктап келип анан окутат.
Жакшы. Бул жактан дагы мага айтып өттү. Финансылык сабаттуулукта бар деп Ооба. айтып атасыздар. Финансылык сабаттуулук эң негизи деп ойлойм. Мен сизге терең ыраазычылыгымды билдиргим келип жатат. Биз бул жакка келгенде дагы оңой болгон жок. Мен жана айтып аткандай эле Аскарбек Сапарбекович дайыма оор жолду тандайт экен дедик. Бул жакка келдик, түнү менен жаан жаады, шамал болду, свет жок. Бирок Аскарбек Сапарбековичтин уюштуруучулук мындай жөндөмдөрү жогорку деңгээлде болгон үчүн таптакыр кейиген жок. Бат эле генераторду күйгүзө калтырып эле бизге ушундай жакшы шарттарды түзүп берип койду. Бул дагы Аскарбек Сапарбековичтин характеринин өзгөчөлүктөрүнүн бири деп айткым келет. Анан негизи тармак көп болгондуктан бул биздин биринчи интервью. Кыскача сиздерге көрсөтүп беребиз. Кийинки интервьюну дагы бир асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча дагы тартабыз. Андан кийинки чыгарылыштарды биз балким ошол эле билим, тарбия балдар менен дагы маек куруп, биздин эжебиз менен дагы Айда эже менен дагы маек куруп, сиздерге үй бүлөлүк баалуулуктарды дагы чагылдырып айтып бергенге аракет кылабыз. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат сизге, Аскарбек Сапарбекович. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, Бактыгүл. Сага да ийгилик каалайм. Абдан жакшы жумуш баштаптырсың. Себеби мындай ийгиликтүү мисалдар Кыргызстанда тараш керек да. Элдерге демилге болуш керек. Багыт көрсөтүш керек. Туурабы? Ошого элдер умтулуш керек. Ал эми интервью алам деп атасың. Биздин Айда экөөбүздүн неберелерибиз сени менен тең ата баарлашканга даяр болуп калышты. Алар менен да сүйлөшсөң болот. Достор, сиздер болсо активдүү болуп бизге комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиз болсо каалоо тилектериңизди же болбосо сунуштарыңызды же болбосо суроолоруңузду жазып койсоңуз болот. Биз кийинки чыгарылыштарда сурооңузду узатканга аракет кылабыз. Ал эми ким активдүү жакшы комментарийди калтырса, ошонун ичинен Аскарбек Сапарбекович өзү тандап, ушул Рейна Кенч чарбасына чакырып, бул жакта сиздерге баардык экскурсияны өткөрүп, анан бул жактагы гостевой домдо, жатаканада каласыздар. 2 кишиге ушундай жакшы сонун мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан бул жакта да сиздерге өз көзүңүздөр менен көрүп, практикада андан кийин негизи үй бүлөлүк баалуулуктар кандай экендигин өздөрүңүз көздөрүңүз менен көрүп кетсеңиздер болот. Сонун мыкты. Мен ошого да сүйүндүм. Бирок ал жакта аябай сонун сюрприздер күтөт сиздерди. Азыр бул интервьюда айтпай эле коеюн, бирок ошол жактан да сиздер көрөсүздөр. Бул мурас деген эмне экенин ошол жакта да кеңири айтып беребиз. Анан сиздин сөзүңүзгө улантып мен касапчы сойсун деп атпайбызбы? Бөдөнөн сойсо дагы мен дагы ошентип өзүм агрономмун, агро тармагын өзүм чагылдырып берейин деп ошондой иш баштадык. Колдоо көрсөткөнүңүз үчүн терең ыраазычылык. Сиздер менен агроном Бактыгүл болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.